Demдин күчү анан улуттун деми. А дегенде дем жөнүндө сүйлөшөбүз, анан улуттун деми жөнүндө сөз болот. Менин бир өзгөчөлүгүм, мен ушу бир жактуу эле сүйлөй бербей, элдерге да суроо берем. Анан ошо суроо бергенди жакшы көрөм. Анан ошо суроого жооп кандай болсо ошого жараша сөз болот да. Алгач биринчи теманы жарыялагандан кийин бир суроо берип атат. Дем деген эмне? Силердин түшүнүгүңөр. Ошол жерден орнуңуздан айтыңыздар. Дем деген бул адамдын күчү, адамдын ички энергетик энергиясы. Энергиясы. Жакшы. Дагы ким кошумчалайт? Руху. Дагы? Кандай? Касиети? Адамдын касиети, анын деми. Дагы? Басым? Кандай мааниде басым? Güç, kuvvet, энергия. Ички руху дедиңиз, рухи энергиясы. Дагы кандай? Ой, дем деген аң сезимби? Аң сезимге тешеси бар? Ооба, ички бир кубаты. Анан слайд көрсөтөбүз. Ушул дем деген сөз акыркы убакытта көп пайдаланбаган, билесиздерби? Да, пайдаланабыз, бирок күнүмдүк турмушта бир аз башкача сөз менен атап калдык муну, эми аны жөнүндө да шашпай калдым. Бирок алгач биринчи дем деген эмне экенин бир аз талдап алалы. Бул бир нече маанини каптаган түшүнүк. Анан биз бүгүнкү күнү биз анын бир эле маанисине көбүрөөк маани берип, кийинки түшүнүктү биз колдонуп барабыз. Азыр жөнөкөй эле сөздүктөрдөгү чечмелерин карап көрсөк, слайд берсең. Мисалы кыргыз тилин түшүндүрмө сөздүгүндө дем деген сөздү бир нече маанисин берет. Биринчиси. Бул эми китепте ушунча жазылып турат, анан ушунча таналбай болот. Тануу ооз аркылуу тыштан ичке, ичтен тышка чыгарыла турган аба. Дем алабыз. Эмнегедир бүгүнкү күнү дем десе биз ошону көбүрөөк ушуга эле токтолуп калабыз да. Көйлөрүм кысылгансый чыкпай демим дейт. Абдукаримовдун чыгармачылыгы. Дарыя хандын бир топко деми бууруп турду дейт. Бул эми мисалдар айтылат. Бул дем деп катты адамдын дем алган. Дем деген адам, аба. Кийинкисин билебиз, экинчисин. Анан экинчи мааниси бул күч, кубат, кайрат. Ну, азыркы биз айтып аткан адамдын ички энергиясы дейбизби, рух дедикпи, дагы бир сетине ошондой деп айтып, кыскасы бул мисал катары чечмелер атат, баласынын деми аны оорго жетеледи. Ой, өргө жетеледи. Өргө жетеледи. Анан биринчи ийгиликтин деми бизди зор ишке чыккандырды деп аталат. Көркөм маданият жагында мисалдар. Бул ушул эки негизги маанини мындай чечмелейт экен, эки мааниде. Бул биринчиси кадимкиде дем алып аткан же болбосо ошого байланыштуу түшүнүк, экинчиси бул адамдын ички бир күч, кубаты, кайраты деген маана. Дагы толуктоо иретинде дагы маалыматтар бар экен. Берсеңиз дагы. Кийинки слайдда. Дем алыш. Тыныгуу эс алуу менен дем алыш, дем алыш убакыт деп. Ушул сыяктуу берилеткен. Кийинкиси дем алуу, тыныгуу эс алуу. Дем алыш, дем алуу бир эле маани. Дагы кийинкиси. Демин ичине алуу деген маани бар экен. Бул кызык экен. Унчукпоо деп, үн катпоо, билмексенге салып, ичине сактоо. Ушундан кабарбарбы? Ушундай да айтылат да негизи. Демин ичине алыптыр дегенде мындай эч бир нерсени айтпайсың. Тынчыларга керектүү сапат окшойт. Кийинкиси дем берүү. Мына бул жерде жанагы экинчи маанидеги адамдын күч, кубат, кайрат деген түшүнүктү кенен ачып берип атат. Күч берүү, кайрат берүү, кайраттандыруу, кубат кошуу деген маани. Дем берүү деп айтып калабыз. Кийинки слайдта. Кийинкисин дем кылуу деген да сөз бар. Бул биздин фольклордо, адабиятта ушундай сөз айкаштар кенен колдонулат экен, бирок ошондо оңдусунда байырылып дем деген түшүнүк жатат да. Медер кылуу, арка кылуу, таянуу дейт. Кабылан манас чырагым бир өзүңдү дем кылдык деп манасында ушундай мисалдар келтирет экен. Демек, дем кылуу деп бирөөгө таянуу, же болбосо медер кылуу, арка кылуу деп. Экинчи, кийинкиси да дем салуу деген түшүнүк бар.
Bilesizler, bu genel koldandı. Dem salу деп бұл баяғы дуа оқу жолы менен емдөө, ишен божо чоңулуп дем салган менен айтпайт деп барбыда айтылган сөз бар экен. Жана көбүнесе мындай сууга дуаларды окуп, Куран окуп, дем салат го, ошондой мааниде. Бул жерде да дем турат. Анан кийинки демин сууту деген түшүнүктө бар. Көңүлүн калтыруу, назарын сындыруу, кайсы бирөө курбусунун демин суутуп, башка жакка басып кетет деп түшүнөт. Демин сууту деген түшүнөсүң. Көңүлүнө тешеди. Шаңын сындырууга жакын аралар. Же болбосо дагы кандай демин сууту. Şu dem degende biz mындай genel колдонуундагы түшүнүктөрдү азыр мындай атайын талдатып окуп атам. Анан бирок демдин ички бул өз эмне экенин дагы түшүнгөнгө аракет кылабыз. Бул жерде биз колдонулган мисалдар айтып атат, демин сууту, дем кылуу, дем берүү деген мааниде. Бирок ошол дем деген эмне экенин дагы түшүнгөнгө аракет кылабыз. Кийинки слайд берсең. Бир демде. Ушундай да түшүнүк бар экен. Bir zamanla деген мааниде. Ушинтип душман бир демде, бетме-бет келишкенде де күрөтөбүз. Демек, кайсы бир убакыттын өлчөмүн дагы билдире турган түшүнүк. Дагы кийинкиси дембе-дем деген ошол сыяктуу бир түшүнүк экен. Уламдан улам, үстүнө, үстөккө осток деп мектеп курулушун тургузуу иши дембе-дем кызыгып чыгарат. Анан жигит тамегесин дембе-дем солот. Bat tamek şekermişsin boşa. Bat же улам токтобой деген мааниде. Ушундай түшүнүктөрдү камтыган бир ресурс да дем. Бул жерде демек негизги эки мааниси бул дем, аба катары дем ала турган, дем алды, дем алуу, дем алыш деген бул эс алуу деген мааниде кайсысын теңдейт. Экинчи мааниси бул жерде дембе-дем бир демде деген дагы убакыт өлчөмү менен салыштырылгандай, бул да ошол жанагы бул убакыт чен өлчөмүндө эс алуу күчү алуу эмес, башка мааниде. Бирок убакытка байланыштуу. Дем алыш деле бул убакытка байланыштуу. Дем ала турган мезгилде. Экинчиси күч, кубат, кайрат. Экинчи мааниси адамдын ички бир күчү. Эми ушул эки мааниде дем деген түшүнүктөр ушундай табылат. Бүгүн биз ушул түшүнүктөрдү башка сөз менен да колдонуп жүрөбүз. Дем деген түшүнүк. Кайсы сөз менен колдонобуз? Духы. Бүгүн баарыбыз негедир дем деген сөздү унутуп колдонбой. Жанагы тамаша элетинде деп коебуз, жаргондун тилинде дух вагон деген түшүнүктө калкан калды деп. Бирөө кыйын болуп баратса караңчы, дух вагон экен. Көп экен деген. Ошо дух деген сөздү негедир көбүрөөк калкан. Өзүбүздүн дем деген түшүнүк бар. Бирок ошол дем деген сөз дух деп котолбойт. Сөздүктө. Эң кызык. Кара кийинки слайд берсең. Мисалы дем дегендин орусча түшүнүлгөн сөзүнө карап көрөлүм да, ушул дем. Мисалы дыхание, бул жанагы дем ал, дышать, переводить дыхание, дем алды, дать перевести дыхание. Азыр орус тилиндеги түшүндүрмөсү менен салыштыралым, негизи мындай окшош эле да. Кийинкиси. Экинчи мааниси момент, убакытка тиешелүү болгон түшүнүк катары деп атат. Бир демге койбой. Жана айтып атпайбы? Миг моментально үч карындын майларын бир демге койбой жалмап кетет. Ол сожрал 3 кубика масла. Же болбосо дембе-дем. То и дело дегенде. Беттен мончоктоп аткан терин оромолу менен дембе-дем арчыган карыя деп ушундай мисалдар менен. Бул кыргыз тилиндеги түшүндүрмөсү мааниси да орус тилинде түшүндүрүлөт, туура эле түшүндүрүлөт да. Бирок бир аз айырмасы бар. Кийинкиси. Храбрость отвага дейт. Жол ачкан соң чулунуп, 40 жигит кирди демине. Же болбосо демгеги, постоянный дух раскат. Ушундай мисалдар бар экен да. Бул жанагы күч, кубат, кайрат маанисинде. Кийинкиси. Сила, мощь. Храбрость отвага башка, сила, мощь башка экен. Бүткөс сенин демиң бар, абышкасы оштонуп, жигиттен кыйын деми бар. Ушундай сөздөр бар экен кызылчы. Бул жерде ошо адамдын бир ички бир күчү жөнүндө сөз болот. Дем берүү, күч берүү, кайрат берүү, кайраттандыруу, кубат кошуу деген бар. Кийинки ана мындай да бар экен. Намерение, замысел, умысел. Дем кылуу, дем байлык жанагы. Кыргыз
түшүнүгүн кыргыз тилдин түшүнүгү сөзүндө да ушул маани айтылган, манасты дем болу. Ушул киресин маани дегенде дем болу, дем болу, возлагать надежду на кого-либо, считать кого-либо своей опорой. Жана таянуу, манаска таянат ошол маани. Экинчиси настроение, состояние. Демин сууту. Бул ошо жана көңүл, жанагы мисал экен, бирок орусча түшүндүрүп атат. Ошол эле түшүнүктөр бар экен кыскасы. Анын кийинкиси биротоло берилди. Жетинчиси бул духовная энергия дем салуу дейт. Дуа окуу жолу менен эмгөө ачып, жанагыдай эме. Эми бул ошол эле дем деген түшүнүктү орусча которгондо ушундай которуп атат, бирок бир жерде демди дух деп которбойт. Неге? Эмне үчүн кандай дейсиз? А биздин түшүнүгүбүздө ошол дем деген дух эле деген түшүнүктү. Же бөлөк, кандай дейсиз? Жан деген душа да. Эки слайдты берсеңиз. Дем, анан мына могу эки түшүнүк. Дем менен дух бирби же экөө бөлөкпү, кандай дейсиз? Демди талдадык, а дух дегенчи? Эки бөлөкпү? Эмне үчүн? Дух деген эмне ошол? Биз азыр айтканбыз го, адамдын духун карачы. Духты көбүрөөк колдонобуз, бирок ошол дух деген сөзгө биз эмне маанилерди камтып атабыз? Духу күчтүк экен. Иә. Күч кубат. Ошол эле дем эмеспи? Дух деп. А бирок дем деген сөз дух деп которулбайт экен да. Сөздүктө. Дагы кандай экен? А дух силерде эгерде экөө эки бөлөк болсо, дух деген эмнени туйтат деп ойлойсуңар? Орыстың жіті дөрі болады. Кыргыз үшін төлесек, орыстықтан айтады. Кыргыз іштер атады ғой. Кыргыз іштен байғалып тұр ғой деген. Кыргыздың духы деген не? Демек қызығы да, дух деген сөзді талдап көрелі, анын маанисин салыштыралы. Бір сәр слайд. Биринчиден, Юдакинин сөздүгүндө, котормо сөздүгүндө, дух деген духты эле которот. Орустун дух деген түшүнүк кыргызчада эле дух экен. Мисал катары духун көтөрдү. Дем эмес, духту. Бөлөк түшүнүк экен да. Эмнеге? Эки. Карасайыштын ошол экен. Дух деген дух, анан экинчи мааниде рух деп коюшулат. Орустун дух деген түшүнүгү кыргыздын дух деген түшүнүгү менен же рух деп синоним катары колдонот экен. Духун көтөрдү, рухун көтөрдү. Рух деген эмне? Жан деген башка да. Жан башка, бул жерде дух сөзү. Кыскасы рух деген дагы бир сөз экен, бизге киринди сөз катары келген, ошол эле духтун мааниси экен да. Духту рух десе балким болот, бирок кыргыздын түшүнүгү болбойт коёбу. Кийинки слайд. Русско-кыргызский терминологический словарь негизинде духту рух деп аталат. Орустун дух деген түшүнүгү, кыргыздын рух деген түшүнүгү. Чечмелер, бирок дем жок. Кийинкиси. Юридикалык терминдердин түшүнүгүн, сөздүгүн кийинки, ошол жерде деле дух, рух кайра. Кыскасы бүт жерде дух, рух же дух деп кетет экен, дем жок. Кыргыздын деми жок. Эми ошондо дем менен дух бир эмес деген суроо кайт. Жана демди талдадык эсерде. Болбой калды? Окшошпой калды. Шуну эмне кылабыз? Демди кайда калтырабыз? А дух деген эмне болуп калат анда? Кыргыз менен чектелбейби? Болгону ошол жашоодо бар түшүнүк, ал кыргызча кандай аталат? Башка тилде кандай? Маселе ошондо да. Азыр ошон үчүн могу дух деген сөздүн түшүндүрмөсү менен дем деген сөздүн түшүндүрмөсүн салыштыралы. Берсең, кийинки слайд. Биринчи духту таанышалы. Дух деген эмне? Внутренняя божественная сущность, основа сознания. Материя и дух, святой дух. Бар эмне түшүнүк. Бул орус тилинин түшүндүрмөсү. Кийинкиси. Внутренняя сила, мужество, боевой дух армии. Продолжали укреплять дух воинства. Кайра эле баягы ички күч, кубат, кайрат дегенде. Кийинкиси. То же, что запах, воздух. Жана
жетпей отыр. Ошол сыяктуу мисалы выведен сахаровый дух, болбосо висел над хутором седьмой остров. Или там эти духа пахнет, не пахнет. Бул ошол жерде запах же ауа сыяктуу да. То же, что дыхание, перевести дух, дух замирает, дем алыш. Кийинкиси переносной суть, смысловая основа, усвоить дух конституции. Өзөк деген мааниде экен да. Дух деген өзөк. Ички мазмуну деген. Кийинкиси религиозное понятие. Сверхъестественное бесплотное существо, злой дух, добрый дух. Бул кандай мааниде? Злой дух. Энергия? Макул, азыр дух деген тескерисинче татаал түшүнүк экен да. Кийинкиси настроение, не в духе, плохое настроение. Кийинкиси акыркысы очень быстро, стремительно, изо всех сил, во весь дух, что есть дух, бежать, чатыр. Эми ушул түшүндүрмөлөрдү жанагы дем деген түшүндүрмөлөр менен салыштырсак да, келгиле, кийинкиси слайд. Азыр деме, дагы мындай бар экен. Юдаизмде рух деген сөздү өзүнчө түшүндүрмө. Эпостун рухуна туура келбей калган. Не согласуется с духом эпоса. Жана дух конституции дегенде дух эпосы. Өзү сер. Дух дегенде ошол. Ой, рух. Анан мындай деген кыргызча түшүндүрөсүз. Себеби рух кишинин руху деп. Чечмелеп атат да. Кудайдын деминин бир бөлүгүн сүрөттөйт. Рухунун бир бөлүгүн сүрөттөйт деген. Потому что душа человеческая, душа воплощает все божественное дыхание, все божественное души. Бул эми диний түшүнүктүү мисал катары келтиргенде, ошо рух деген бул ошондой энергия катары Кудайдын деми. Кыскасы рух жөнүндө талдап. Дагы кийинкиси бар экен. Эми ошо экөөнү салыштырат. Дух менен деми. Экөө бирби же бир эмеспи дегенде салыштырып көрөт. Кийинкиси. Мына биринчи мааниси. Дух деген түшүнүк, внутренняя божественная сущность, основа мироздания, материя, дух, святой дух. Дем деген түшүнүк, духовная энергия, дем салуу. Же болбосо Кудай деминин бир бөлүгүн сүрөттөйт. Бул деле ошол түшүнүк. Экөөнүн айырмасы барбы? Жок, мисал бирдей эле болуп атат да, чечмелеринчи. Мааниси мисалдары эле бөлөк болбосо, мындай мааниси окшош эле болот. Духовная энергия, внутренняя божественная сущность. И дух бул дем. Кийинки мисал. Внутренняя сила мужества, боевой дух армии продолжали укреплять дух воинов. А дем дегенде храбрость, отвага, жоо ачкан соң жоолуктук жигит кирди демине. Демге кир деген сөз. Же болбосо бүтпөс сенин демиң бар. Абышка соштон жигиттен кийин деми бар деген мисалда. Бул деле ошо дух менен дем айырмасы канчалык дейсиз? Кийинкиси. Дух дейт. То же самое, что дыхание дейт. Перевести дух, дух замирает. Дем алган. А дем деген дыхание, дем ал, дышать, дем алды. Мындай перевод. Кийинки слайд. Төртүнчү настроение не в духе. Да? Плохое настроение. А дем кыргызча. Ал деле настроение состояние. Деми суулуу дейт. Көңүл калтыруу, назарды сындыруу. Деми кесилген, деми сулган, деми кайтарылган деген. Маанилери ошол эле маанилүү туюлат. Туктаганда болсо. Кийинкиси. Бул мына очень быстро, стремительно изо всех сил дейт. Бул убакытка тиешелүү түшүнүк катары. Во весь дух, что есть дух дейт. Дем дегенде деле момент катары чечмелеп атат. Бир демге койбой, миг моментально. Же болбосо дембе дем. Ал деле ошол нерсени түшүндүрүп атат. Мезгилге, учурга даам түшүнүк. Алтынчысы кийинки. Суть, смысловая основа, свой дух конституции. Бул эле Манас Дастанын деми, чыгарманын өзгөчө деми, ырдын деми, таасир деми, иштин деми кубаттарды деп сүрөт. Бул деле ошол. Ички өзөгү маңызы деген маани. Кийинкиси религиозное сверхъестественное бесплотное существо. Злой дух, добрый дух. Акыркыда мындай мисалдар бар. Манастын деми, аталардын деми деп сүйлөйбүз. Эми ошондо бул жерде бир маселе бар да, ушу дух деген сөз дагы бир маанини камтыйт экен да. Өтө кызык. Жанагы дем менен духтун салыштырмасын көрдүк, мааниси негизи бир эле экен. Түшүнүү бир эле. Себеби чечмелеп түшүндүрмө сөздөрүндө канча маанини камтыса, дем деген сөздөр ошону чечмелеп атат, дух дегендер ошону чечмелеп атат. Бирок дем деген сөз кыргыздын сөзү. Орусча которулат. Жок. Дух эмес.
Эмнеси болсо да бирок дух эмес. А духту чечмелеп атат, ошондой болуп атат. Дем деген сөздү кайра чечмелесе дух менен бит деп болуп атат. Эмнеге ошондой болуп атканын мен түшүнбөй калдым, бирок дагы кийинки слайд берсеңиз. Мисалы, ушундай орусчасын талдап көрсөк. Ушу дух деген сөздүн дагы бир мааниси бар экен, бир кызык да. Дух манаса дегенди кыргызча деп аталатчы. Манастын деми. Манастын деми? Иә. Манастын деми деп айтсак болобу? Дух манас. Болот да? Ар бир адамдын деми бар да. Мисалы, демге кирди деген. Манастын деми деле болгондур да, тирүү адам болгонсо. Болобу ошентип? А бирок оруста бул экинчи мааниси бар да. Кандай мааниси бар? Дух манасы деп. Арбагы. Депме? Манастын деми деп айтсак болот кыргызча. А экинчи мааниси дагы манастын арбагы деп айтат. Бирок биз арбакты башка айтабыз. Манастын арбагы башка дейбиз, башка. Мен мисал катары эле манас дедим. Кимдерге айтпагыла, мисалы өткөн киши жөнүндө айтсак деле, балачан арбак деп айтабыз. Арбак деген башка түшүнөт, а дем деген башка түшүнөт. А орустун дух деген сөздө эки маани камтыйт, бирок жан эмес. Жан деген душа, а дух деген адам өлгөндөн кийин анын него дух деп коет. Арбак деген. Бирок арбак дем эмес. Дем башка, арбак башка. Ушул жерде бир аз чаташат. Экинчи мисал сурайлы. Мисалы слайд. Дух предков деген. Бул эмне болот? Дух предков. Кыргызча кандай болот? Ата-бабалардын деми. Туура, кара берсең. Бул ата-бабалардын деми. А кийинки эмес? Духи предков болгондо ата-бабалардын арбагы. Мына ушуга келгенде дух деген түшүнүк эки маанини камтыйт дагы. Ушул жерде бир аз татаалдашып кетет. А калган учурда могу арбак деген түшүнүккө тийишпегенде деп коелу, чынында. Аны эсептеп өтөт. Калган учурда дух деген түшүнүк кадимкиде кыргыздын дем деген түшүнүгүнөн тийип. Күч, кубат, кайрат, дем кошуу, баягы дембедем, тездикти, ылдамдыкты, убакытты өлчөчү мезгил. Дем алуу. Кадимкиде адам күчкө кубатка. Мисалы, дем алган адам да кайра күчкө кубатка толот деген сөз эле да. Кайра эле ошол баштапкы өзөкөй дем деген түшүнүккө байланыштуу. Дем алыш деген сөз эмне үчүн дем алышка чыгабыз? Мамлекеттик кызматчылар. 5 күн бою кечип болду. Жаман сөз айттым. Иштейбиз, жакшы эле эртеден кечке. Ана жок деди кайра эмне кылабыз? Күчкө кубатка болуш керек. Калыбызга келишибиз керек. Ошон үчүн дем алыш. Же болбосо эртеден кечке иштеп атканда 1 саат дем алуу убакыты деп коебуз, түшкү тамактан токтойт, бирок дем алабыз деп. Мына ошол эле дем кайра эле ошол жана күчкө кубатка байланыштуу. Негизинен ошол дух деген сөз деле ошол адамдын духтук дем дейбизби? Мындай мааниси бир эле экен, бирок эмнегедир сөздүктө сөзмө сөз бул буну түшүндүрөт деп көрсөтөт биздин тилчилер. Ушул тилчилерге кайрылат элем ушул жагын ондоп берсеңер же эске алып койсоңор. Эми дем. Эми ушуну токтоп турат. Эми ушул дем деген түшүнүктү жана дух, дем, арбак менен тиги духи дегенге тийишпеген. Бир гана ошол адамдын ички күчү деген сөз. Ушуну талкайлайт. Эми мындай суроо. Ушул адамдын деми байкалабы? Деми барбы же деми жокпу же деми көппү же азбы деп айтсак болобу негизинде? Бир нерсе менен өлчөсө болобу? Кантип өлчөбүз? Кантип байкайбыз? Мисалы, жөнөкөй эле мисал айтайынчы. Карасаң тетигин басып, демдүү бар атат. Шайды башка. Демдүү басык дегенди эмне менен өлчөбүз айтпачы? Башка басыктан эмнеси менен айырмалат? Ал эмне секирип бассак же эмне кылат? Же нур чачырап турабы? Кандай? Ишеничтүү басканда демдүү бар атат. Макулсаңарбы жок? Энергичный? Чечкиндүү, ишеничтүү, чечкиндүү дагы? Катуу басса эле демдүү басып болуп калабы? Жок, шашып баратса эле демдүү болуп калабы? Андай болбойт, көрдүңүзбү? Демек, ыкчамдык кыймыл аракет буга анча тиешеси жок. Ишенич тиешеси барбы? Ишенич
İşenişte olsa onda demli deymiz. Dağı ne menен ölçüsü? Demli ölçüsü. Misalında Balançanın sözünde dem var ekan deymiz. Demdi söyledi. Akıldı mı? Ordu menen de? Yok, bunday. İşenindi, mazmundu, manisi menen, orundu söylep durup, bırak demi yok söylese olur. Şimdi, işeni koyalım. Oşul yok, ne yaptı? Bırak ayırmasın, kaç şey? Ne men arttı? Demli söz bu yok bunday. Doğuş? Dem doğuşta Allah. Gever adam katı kıykırışı mümkün. Bir adam akırın da aytadi, kadimki dem байлайсың. Мотивация. Mana ошол жакында сен мындай суроо. Адамдын кайсы ички күчтөрү ушул демди козгойт. Демди байкатат. Ишенчи? Дагы? Таасирленүү. Жок, адамдын өзүнүн кайсы күчү ошонун демин козгойт же көрсөтөт. Кандай? Умтулуу максатка жетүү. Жок, сөздер эмес. Dem деген көп нерседе бар. Ал сөздө, кыймыл аракетте, басыкта, чечимде де. Жене түшүнүктө? Ишенимде. Кана бирден берейинчи. Негизи туурасы биринчи умтулуу. Туура айтасыз. Эгерде умтулуу болсо, кайсы жааттын болбосун? Анда ал демди козгоп. Адамда умтулуусу жок болсо, сөз сүйлөбү, иш кылабы, бир жака багытты басып барата, умтулуусу жок болсо, дем козголду. Умтулуу болгондо ошо максатына жетем деген сезим коштосо, умтулуу болсо, анда дем козголот. Дем мындай да, дем жок болушу мүмкүн эмес, ал бар. Бирок ал мындай түшүн, ал күч козголуп, көрүнүп, кайра өчүп турат. Учур мезгили. Такай туруктуу болбойт. Кейбір адамдарда болушу мүмкін, кейбір саналуу мындай өзгөчө адамдарда болушу мүмкүн, такай туруктуу, бирок ошондо да такай боло албайт. Мындай басымдуу болушу мүмкүн. Бирок көп учурда ал жок, ал өзгөрбөйт, ал мындай бастап турат, өчүп турат, жобосо басаңдап турат, болчу. Анан мал менен ал козголуп, көрүнүп, керек болсо башкага да байкалат. Биринчи шарты умтулуу, эгер умтулуу болсо. Экинчи шарты эмне деп ойлойсуңар? Дагы кайсы сапат адамдын сапаты ошол демди козгоп күчтөйт. Туура, ишенич. Ишенич болбосо, мисалы, умтулуу. Адам бир нерсеге умтулат, баарыбыз көп нерсеге умтулабыз. Бирок ошол умтулуусуна максатка жетем деген ишеничи жок болсо, деми козголбойт. Анча козголбойт. Демек, экинчисин слайд бериңиз. Экинчиси ишенич. Үчүнчүсү дем ошол аракет болгондо гана көрүнөт. Умтулуунун өзү аракет. Натыйжага жете элек, баратат. Эт алды. Чечимге жете элек. Максат умтулууда. Умтулууда максат бар, багыт бар. Ал ошол умтулганына максатыны эмнеге таянып жетет? Ишеничи бар да, таянат. Ишенем. Мисалы, адам өзүнө ишенсечи, мен мисалы, жөнөкөй мисалы, күрөшкө чыкканда же спортко чыкканда өзүнө ишенген адам анан жеңишке умтулса, ошол жерде өз карашынан эле деми бар. Үчүнчүсү негиздүүсү. Ал болбосо бул өкө да козголбойт. Үчүнчүсү башаты деп коет. Ал болбосо ишеним да жок. Ал болбосо, ишеним болбой умтулуу да жок. Жашоонун негизи демейинчи, кандай десем. Жөнөкөй эле нерсе, бирок өтө маанилүү. Үчүнчүсүн карап жок. Каалоо, умтулуу ошонун ичинде. Каалоо, максат, умтулуу, аракет. Ал үчүнчү стадия, уже мына эң акыркы кыймыл аракет болгондор.
А ошого түрткү бере турган ишеним. Адам ишеничке толгондо гана бүттү, кеттим деп кадам шилтеди, басты. Кетти, ошол кыймыл аракет умтулууга. А башаты. Я. Кандай? Туура, билим тажрыйба. Өзү билим деген бул негизде бардык нерсеге негиз. Билим болмой өнүгүү да болмойт. Жана Жусуп Баласагын айткандай, кут билим деп атабыз, кут аркылуу бийлик деп атабыз. Кандай болбосо да, мисалы мен ушул түшүнүктү мынтип айтам да, жашоонун куту өз билимде. Билим болмой жашоо мүмкүн эмес. Жашоонун маңызы кыймыл, бүтпөс кыймыл, өнүгүү, өсүү, туурабы? Эволюция деп коебуз. А ошонун негизги кыймылдаткычы адам баласына тиешет. Бул билим. Билимсиз адам өспөйт. Билимсиз адам эч нерсени өстүрө албайт, өнүктүрө албайт. Өркүндөрдү камсыз кыла албайт. Билим бардыгынын башатында негизги таянычы, негизги куралы билим. Эми карап көрүңүз. Кайсы жааттан алып карабак. Эгерде адам билимге толук ошол жаатта тажрыйбасы бар болсо, анан ошого тиешелүү бир жагдай жаралса, чечим кабыл алып туруп, кыймыл аракетке кириш үчүн адамга эмне керек? Ошол билимине таянып туруп, ишеничке керек. Мен билем да. Болмой берет, мен жасайм. Ишенем. Анан ишеничке толгондон кийин экинчи маселе умтулуш болуш керек, максат. Ансыз да болбойт. Эгер ишенип, бирок максаты жок болсо, кааласа жасайм, кааласа жасабайм. Анда да дем козголбойт. Үчөө коштолуш керек. Үчөө төп келиш керек. Көп учурда жашоодо билими бар, тажрыйбасы бар, ишенет, таянат өзүнө, жасай алат деп, бирок умтулуусу жок болсо, дем жок. Тапшырсаң жасайт. Тапшырбасаң жасабайт. Өз аракет кылбайт. Сырттан байкап карай бериши мүмкүн, бирок жасабайт. А демдүү адам бул жерде демек ал чечим кабыл алды, жолго аттанды, максаты бар, умтулуусу бар. Демдүү адамды токтотуш керек. Себеби ал өзүнө максат койду да, аракет кылат. Анан ошол биринен бириси жок болсо да дем козголду. Мисалы, билим тажрыйбасы жок болуп адам өзүнө ишене алабы? Мындай логика. Ишене албайт. Мен болмом келет деп бир нерсеге таяныш керек. Ошол ишеним сезими, ишеничи да. Ал билимге гана таянат. Тажрыйбасына таянат. Менги да. Бул учурда мындай эле. Ишенген үчүн. Анан умтулуусу менен байланыш керек. Умтулуу каалоосу, максатка бет алуусу. Ошону менен ишеничи көп кетсе, анда дем козголот. А бирок ишенич билимге гана таянат. Ушул үчөө төп келгенде гана. Кээде адам умтулат, каалайт, бирок же билими жетишсиз, же ишеничи. Каалоосу күч болушу мүмкүн адамдачы. Адамда көп учурда каалоо менен көп иштейбиз. Каалайбыз, кыялданабыз, аракет кылабыз. Анан максатыбызга жетпей бир нече ирет ора болуп чалынабыз да, анан башыбыз тырмап, билими жетишпей калат, ушул жагын билбепмин деген учурлар кездешеби жашоодо. Ошондой болот да. Билим жетишсиз болот. Анан негизи ошондой жөн эле жыламач баатыр дегендей эч билим тажрыйбасы жок болуп жүрүп эле каалоонун негизинде гана умтулса адам, ишеничи да бар, ооба. Балким кайсы бир деңгээлде бар болушу мүмкүн, бирок ал толук адамдын демин козгой. Дем могу күч. Күчтүн күч касиети көптүгүндө болгондо адамдын демин козгой. Мына бул нерсе өтө кызык нерсе. Эми мындай карап көрсөк, ар бир адам жашоосунда өзүнүн демин колдонот. Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Кандай болбосун, кайсы бурактагы адам болбосун, кээ бир учурларда демиңер козголгон учурлар болдубу да? Жашоодо. Учурлар. Ошондо байкасаңар, ушул үчөө бар болчу. Ушул үч негизги күч. Төп келгенде адамдын деми. Адам атайын дин болоюнчу дебейт. Ал жагдай өзү турат да. Жагдайга жараша ошол жагдайга тиешелүү болгон тажрыйбасы, билими болсо, чечим кабыл ала туруп бир аракет кылыш керек болсо, ошого умтулуусу бар болсо, анан өзү ишеничке толгондор бүттү. Деми козголот да, бет дегенине жетет. Дем чоң күч. Кээде
Жанагы мисалдарды көп билебизби? Согушта мисалы. Экинчи дүйнөлүк согушта, Атамекендик согуш деп коет. Салыштырмалуу. Эми ал деле азыр талдап атышат, көп талаштар болуп атат. Бирок бизге жеткен маалыматтар боюнча салыштырмалуу айтат. Советтик армия эмненин күчү менен жеңди? Жок, жалпы совет. Кыргыз эле эмес. Куралдануу жагынан Германия менен салыштырууга мүмкүн беле? Мүмкүн эмес. Армиянын саны жагынан мүмкүн эмес. Мүмкүн саны жагынан деле мүмкүн беле? А эмненин күчү менен жеңди? Ошо духу, деми менен. Ошондой дем, ошондой адам көп козголгон, ошол дем байкалган, ошо демдин күчү менен гана согушка жетти деп ишенсе болот. Жанагы жөнөкөй эле мисал 28 панфиловчулар мисал эсептеп, танк дивизиясы, дивизия болуш керек эле. Танк дивизиясы, же полк беле, иши далайда танк. Жөнөкөйлөрдө өтө көп. Ошого эмне менен каршылык кетти? Кайсы курал менен каршылык кетти? Граната. Эң чоң каршылык кете турганы жанагы противотанковый орудие деп коюнчу чоң мылтык, тапалчы, танканы токтото турган. Жардырбайт, ал болду. Ашып кетсе тиги гусеницасы тапайт, жада бир демеси токтотууга мүмкүн, бирок танктын өзүн жардырбайт. Ошондо эле бир аз токтоткон болот. Күчү жете турган бир курал. Анан граната. Гранатада түгөнөт аяк эмне менен? Бөтөлкөгө жанагы күйүүчү майды коюп туруп ошо менен токтотот. Мындайча караганда жылаңга чыгат. Эмнени күчү? Дем бар. Максат бар, жетебиз дейм. Тажрыйба бар. Согушту далай өткөн, тарыхты эстейт. Дагы бир нерсе, көп нерсе бул жерде. Маселе жатат, анан бар. Демди козгойт да, ошо демдин күчү менен адам жеңбести да жеңет. Демдин күчү менен адам жетпеске да жетет. Бирок ошол демди козгош үчүн адамга тиешелүү билим тажрыйба керек, ишеним керек, анан умтулуш керек. Адамдын каалоосу да болбосо жаман экен. Кээ бирлер бар го, ден салам болуп билет, жасап коем. Каалаган убакта жасап коет. Ишенет өзү. Бирок умтулуусу жок, жасалып ошо. Анда дем да жок, анан албетте кыймыл аракет болот. Ошол сыяктуу кызык нерсе. Кийинки слайд берели. Демек, улуттук дем, анан улуттун деми деген. Ушул эки түшүнүктү. Эми бул адамдын деми жөнүндө сүйлөшүп. Улуттук деми эмне деп ойлойсуздар? Улуттук дем. Баса, могу эки түшүнүк экөө биринчи экөө. Эмнеси менен айырмаланат? Жок, улуттук дем, анан улуттун деми. А улуттун дем болсо, ал азыркы айрым учурларда ушул сыяктуу да, туура. Себеби улуттук дем деген улутка тамырдан баштаптан бери жаткан белгилүү бир улутка таандык болгон, анын бир калыптанган тарыхый жолу менен калыптанган же бир жеткен толгон бир күчү дем. А улуттун деми дегенде биз учурда кайсы улут жөнүндө сөз кылсак ошонун деми. Кээ бир учурда ошол улуттун деми улуттук деми менен төп келет. Кээ бир учурда ар кандай болуп калат. Улуттук деми паст болуп өчүп калгандагы ошол учурда эгерде улуттун бет алган багыты, турган негизи, баалуулугу бөлөк болуп калса, анда улуттук демге анын учурдагы деми төп келбей калышы мүмкүн. Мен сөздү түшүнүп болдум. Бир эле сөздү тигинде мындай кайталам деген түшүнүп. Эми кыргыздын улуттук деми эмне деп ойлойсуздар? Дагы салт дем болуп бере алам? Ошол жанагы ички күч бул, өзүнчө бир күч да, анан ошол күч мал менен жагдайда козголот дагы. Анан максатына жеткирет, кээде козголуп барып, төптөп барып жетпей калат. Жетишсиз болот. Бирок демек. Кара талдайлы, биздин биринчиден баштайлы улуттук демден. Улуттук дем элге мүнөздүү
анын жан дүйнөсү кабыл алган, акылына жат болгон, жат деген жадына сиңген деген мааниде. Жадып алып коебуз го, ошол мааниде. Турмушунда колдонгон, жан дүйнөсү сүйгөн, жаратмандыкка талап берген. Ага бөтөн болгон нерсени четке кагып турган өзгөчөсү бар. Мына улуттук дең дегенде кайсы улут болбосун? Маселе Кыргызда эмес. Негизи кандай гана улут болбосун, ал элдин өзүн басып өткөн жолу. Ошол басып өткөн жолунда жашоодон тапкан билимдери, турмуштан топтогон тажрыйбасы. Ошонун баары жугушуп келип, ошонун бир аң сезим эмес, бул жерде көбүрөөк жан дүйнөгө тийишет. Аң сезим, улуттун аң сезими деп айтабыз. Барбы ошол? Улуттук аң сезим бар бирок. Аң сезим деген дагы ал көбүрөөк ушу жан дүйнөгө байланыштуу дагы билим эмес, акыл дарамети менен байланышкан түшүнүк аң сезим деген. Көбүнчө жан дүйнөсүнө тийишет. Ошол жан дүйнөсү калыптанып, улуттун да элдин өзүнүн бир баалуулугун калыптанып. Анан ошонун баары акылында да, жан дүйнөсүндө да ошо экөө бириккенде анан аң сезим калыптанат. Анан турмушта колдонуп жүрөт дагы жаратмандыкка барып. Негизги, эң негизги өзгөчөлүгү ушул жерде жаратмандык. Адам деген булут өзүнүн өнүгүү жолунда сөзсүз түрдө бир нерсе жаратат. Жаратмайын адам жашайт, эл жашайт. Жаратмандык. Эгерде кайсы бир элде жаратмандык касиет сапат өтсө, анда бул элдин келечеги күмәндө. Жаратмандык болуш керек. Бүгүн бизде жаратмандык касиет барбы? Улут катары. Барбы? Жаңы өлкө. Мисалда барбы? Шоро не жаратты? Жоқ, ады баягы өркүндөтпү, бар нерсени өркүндөтпү. Биздин элде жаратмандык болгон. Бирок кээ бир деңгээлде коюп убакыттан бери биз жарата алдыкпы акыр көчөгө? Ошого элес. Ар бир доордо учурда замандын чакырыгы менен бир жагдайлар кабылганда улут бир нерсе жаратат. Ошондо жаратмандык. Биз тилекке каршы, бул мен Кыргызды жек көргөн күндө эмес, бул мындай жагдайда иликтеп көрсөк, биз доор алмашкан. Азыр өткөн мезгилде шааралды нечпайке. Бул эмнеге кирет анда? Жаратмандыкпы же жаратмандык эмеспи? Билесиздер өзүңүз. Арчабы? Талдап көрүңүз. Жок, бул арча деген кандай нерсе? Арчаны биздин ата-бабалар илгертен бери арчанын касиетин түшүнүп билип, ошону арчалап, арча түтөтүп, ошентип жашап колдонуп келгени, ден соолугуна пайдасын кандай десем, пайдаланганы деп болчу, ал бар болчу. Анан азыр эми заман бар, формасын өзгөртүп атабыз. Эгерде бүгүнкү күнү буга чейин ата-бабаларыбыз эч жасабаган нерсе ойлоп тапсак, анда жаратман. Жөнөкөй эле мисал айтайынчы, келгиле. Мисалы бир ушундай электр жарыкты, микрофонду, компьютерди, автомобиль, электромобиль, телефон дегендерди жаратсак, мен азыр көңүлүңүздөрдү түшүнгөндөй, ооба, мындай техникалык жактан биз жаратман болгон жокпуз. Бирок башка жагынан жаратмандык барбы? Азыркы айтып аткан мисалдар бул замандын талабында баягы ыңгайлуулукка жеткирүү, комфорт деген маселелерди, аны бар нерсени өркүндөтөт. Мисалы япондор менен корейлер, Кытайлар азыр дүйнөнү басты автопром технология жагынан. Алды болду. Бирок алар жаратман эмес. Алар бар болгон, жаратылган нерсени өркүндөтүп келди. Toyota мыкты машина, мага жагат. Сону башка машина тепким келбейт Toyotадан кийин. Сөз жок. Керемет. Улам кийикси андан мыкты. Комфорт жагынан эми эч ким тең келбейт. Бирок бул бар нерсени өркүндөтүп. Мисалы, кандай комфорт түрүн айтпам, ошо машинеде. Ал бар эле нерсе болгон ошону машинеге ыңгайлаштырып. Аны жеңилдетип койду. Аны мындай ыңгайлуу же болбосо
мобилдий деп коебуз, ыкчам болуп. Көчмөндөр оюнун биз жараткан жокпуз. Биз көчмөндөр оюнун эстеп, калыбына келтиргенге аракет жасап, ошону да алдырбайт. Алдырбайт. Ким азыр көчмөндөр оюнун ээси? Айтпайчы. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деген федерация бар эле, түзүлгөндө эле аны устап алгандай эле деп коелу, Ал алкага аймагандай эле таасир бүгүнгүндө алгандай. Билесиңби, кабарга бар? Турция алдырбайгандан кийин Турция бир топ маселени чечип, өзгөртүп, анын жоболор. Анан кийин кезеги менен азыр Алматыга Казакстан өткөрдү, Казакстандан кийин дагы кимдер алды? Биз алдыкпы? Эми биз кандай өткөрөбүз, эми көрөбүз. Ал үчүн кайра жобону өзгөртүш. Турция бекиткен жобо боюнча ал түрк дүйнөсү менен эле чектелип калды. А биздин экинчи, үчүнчү дүйнөлүк оюндардын деңгээлин билесиңби кандай деңгээлде? Турцияда ошондой деңгээлге жетпейби? Алматыдачы, Астанада жете алган жок. Ал деле түшүнүктүү нерсе. Ал нерсе себеби биздин каныбызда бар. Мисалы, жаратмандык жөнүндө айталы, мисалы, оюндун түрлөрү. Ошол эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндар. Алгачкыларда көрүнүштөрдү мисалга келтирейин да. Чет элдиктер келип кыдырып атат дейт, оюндар жүрүп атат. Спорт оюндары андан сырткары мындай көргөзмө оюндар болот. Анан спорт оюнуна келгенде баланча күрөш болуп атат, анан тигинче болот, жарыш болуп атат, анан көбүрөөк жанагы спорт эмес, мындай көргөзмө оюндары бар го. Ат жарыш, ат чабышан болду. Анан дагы кыз кулмай дегенде мындайлар көп тейнеңмей, анан жан батмай деген болду. Ошо түр-түрүнө келгенде анан чет элдиктер келип сурап атат. Бул эмне оюн? Бул балача деп түшүндүрүп атат. Маанисин. Кимдин оюну? Кыргыз. Дагы бөлөк. Бул эмне оюн? Бул түкүнчө. Мааниси мындай. Бул кимдики? Кыргыз. Таңдаш. Кийинкисине кетти. Ошентип 20дан ашканда тигилер таңдаш берип койчу. 20нын тең баары кыргыздык болду. Бирок оюндун алдыда дагы 40 жатат. 60 оюнду алып чыкканбыз. А негизи андан көп. Азыр ошонун баарын калыбына келтирип, эрежесин эстеп, кайра иштетип, азыр оюнга салганыбыз ушу 60га жакын деп атышат. Аны болбосо андан көп кезде чет элдик туристти кимдер ишелип ошол баягы изилдөөчүлөр таң калып ишенбей койчу. Койчу, болбойт. Бир элде ушунча оюн болобу? Суроо болобу оюн? Мына ошол оюндардын пайда болушу жашоодо орду бар, анан ошол оюндун аркасында дагы пайдасы да бар, ал жөн эле убакыт көрөт эмес да. Ушул жаратмандык. Бирок аны биз жараткан жокпуз. Биздин ата-бабалар жаратты, мураска өткөрүп берди. Биз ошол мураска өтүп келген мурасты дагы ошону сактай албай, андан ары өркүндөтө албай жатабыз. Эмнени? Жок, ал саясий маселе, ал башка. Ал өзгөрүчү нерсе. Кандай? Чыңгыз Айтматов жаратман болду да. Чыгармачылыгы менен жеткире албаган нерсени жеткире алды. Эл көрбөгөндү көрсөтүп, түшүнбөгөндү түшүндүрдү. Дүйнө каяка бараткан бир эле түшүнүп, мантыктуу түшүндүрүп берди. Мына жаратман. Айтматов жаратман. Менен чоң салым кошду. Дагы андан ары барбы ошондой? Ал эмне болду? Жок, ал тарыхты эле тактап атат, тарыхты жазып атат. Тарых жаратуу дегенчи, мына Манас тарых жарат. Чачаган элди бириктирди. Жоктон бар кылып мамлекет түптөп келди. Элди эл кылды. Жаратты. Мына ушундайды жаратты. Барспек тарыхты жаратты. Каганат түптөдү. Ооба, жоготту, бирок түптөдү да. Жоктон бар. Улуу Кыргыз дөөлөтү түптөгөн учурда кимдер болсо, ошол алпсактар баш болгондор. Алар жаратты. Мамлекет куруп жаратты. Кийинки жаратмандык бизде мына азыркы мамлекеттин түбүн түптөгөндөр жаратмандар. 100 жыл мурунку. Ошол Абдыкерим Сыдыковдор, Иманалы Айдарбек. Ошолор жаратман. Жагдайга жараша, жагдайдын чакыргында, мезгилдин чакыргында, ошол талабына жооп берип, түптөп беришти. Бул жаратман. Ошол түптөлгөн нерсени улай албайт. 70 жыл бою Союз бизге куруп, анан Союз тарабынан ошо бар нерсени да сактай албай койду.
Мен biraz ardan айтып жатам, жаман көрбөйм. Бул эми маселе саясатта эмес, жашоону ушинтип тааныш керек, кыркырынан талаш керек. Союздан калган көп мүлктөр жок болду. Чарба жок болду, көп эле нерсе жок болду. Макул эми негатив айтпайлы. Бул жөнүндө айтам. Бул жерде бизде көрөнгө бар азыр. Бирок ошол көрөнгөнү бүгүн биз жаратмандыкка колдонушубуз. Маселе ошол жөнүндө. Ошол биздин ата-бабалардан бери келген, биздин аң сезимибизде калыптанган, жан дүйнөбүздөн орун алган белгилүү бир баалуулуктар, ошол эле нарк маселеси жалпы түшүнүктө. Ошонун баары бар да таптакыр жоюп кете элек да. Ошол бар болуп, ошол нерсе бизге негизги күч болуп, анан биз жаратмандыкка бет алсак, мында ошондо мыкты болот. Ошол жаратмандыкка жете албай атпайбызбы? Кандай? Ооба. Кийинки маселе. Кийинки слайд берчи. Ошол жанагы улуттуулук кылган негизги түшүнүктөр эмне? Бул жерде элдин дүйнө таанымы, касиети, жүрүм туруму, канына сиңген тереңдиги жана ар намысы. Мына ошол жерде эле талкуулайчы. Бүгүнкү кыргыздын дүйнө таанымы менен кыргыз элинин дүйнө таанымы төп келеби? Ушундан эле байкайбыз. Бирок жок деп айта албайм. Бар. Көрөнгө бар. Бирок бүгүнкү биздин дүйнө таанымыбыз таптакыр башкача калган. Ааламдашу деп атабыз, глобализация деп атабыз, сырткы таасирлер, анын мындай жашоо турмуш, күнүмдүк жашоо адебибиз, жашоо тартибибиз өзгөрүп калды да. Ал бүгүнкү жашоо тартибибиз башка дүйнө таанымдын негизинде калыптанган. Жашоо тартип дегенди түшүнүп атабызбы? Биз азыр отуруп ташып калдык. Биз азыр мамлекеттик түзүлүштө, жарандык иденттүүлүктүн негизинде, укуктук мамлекетте жашап аткан эл болдук. Ушул түшүнүктөр баары башка дүйнө таанымдын негизинде иштеп чыгып бизге таң уланды дейбизби, биз кабыл алдык дейбизби, маселе анда эмес. Маселе жашоо тартибибиз өзгөрдү. Ошол жашоо тартипте жашаган биздин түпкүлүктүү биздин дүйнө таанымыбыз менен азыркы аң сезимибизден орун алып калган дүйнө таанымдын айырмасы бар. Өтө чоң. Макулсызбы ошо? Өткөндө дүйнө тааным темасын талдаганбыз, бир топ маселе. Жүрүм турум деп коелучу. Эми касиетти азыр алдыда тема болот, касиетти да талдайлы. Жүрүм турумубуз кандай болот? Муну жалпы мындай. Бүтүн элдин деңгээлинде адеп маселеси. Кыймыл аракетибиз. Биздин кичинекейдигибиз, ыйбаалыгыбыз, баягы жерден ордун алган, жардам берүүбүз, күйүмдүүлүгүбүз, боорукерлигибиз. Бүгүн орун алдыбы бүгүнкү жашоого тартиби? Азайып кетти, кескин түрдө азайып кетти. Жок, болуп кетти деп айта албайбыз, бирок кескин түрдө азайып кетти. Ар намыс жөнүндө бул да бир чоң тема. Биз бүгүн намыс деген түшүнүктү кур намыс менен көп чаташтырып. Намыстан атабыз деп ойлойбуз, чындап келгенде кур намыс калтырабыз. Көп учурда чыныгы намыс деле бар, бирок көп учурда кур намыс калтырабыз. Ошо мааниси түшүнбөй да калат. Элди эл кылган, башкалардан өзгөчөлүктөн багытты тартуулаган, басымды койгон, баалуулукту тааныткан берекеге жеткизчү. Мына ошол жанагы эгерде биздин өзүбүздүн түпкүлүктүү башаттан бери келаткан дүйнө таанымыбыздын негизиндеги биздин касиетибиз менен коштолгон жүрүм турум адеп маселебиз менен, ар намысыбыз менен толук бир күчүбүз болсо, анда биз албетте четтен келген туура эмес деп биз жок дегенде туруштук беребиз, же кагабыз. Кабыл албайбыз. Туура эмес нерсе. Анан берекеге жеткизчү күч дегендечи, ар бир адам жакшы жашоого умтулат. Бул мындай табигый көрүнүш. Мен көрө элекмин, жаман жашайынчы деп умтулган адам боло элек да. Улут деле жок. Мындай мыйзамчылык көрүнүш, бирок ошого жеткизиш үчүн ошол жакшы менен жаманды аймалап кетиш керек. Жакшы жашоого умтулуу деген сөздүн өзү, бул эми жаман жакшы салыштырмалуу түшүнүк деп айтат. Бирок ошого жетиш үчүн ошо жакшынын да баасын, жамандын да баасын иргеш керек. Биз эгемендикке жеткенде көп нерсени сырткы дүйнө дегенин баягы. Түшүнүп атасызбы? Союздун сырткары дүйнө баягы чоң дарбаза ачылган, ошондо ачылганда биз көп нерсени кабыл алдык, өздөштүрдүк.
бирок иргеген жок. Такыр иргеген жок. Жаман жакшыга да берген жокпуз. Талдаган да жокпуз. Көрүнүшүн көрүп эле, сонун экен, жыргал экен деп эле бирөөлөрдүн кеңешине ишенип эле баш ортосу менен келип, ошону өздөштүрүп, бар нерсебизди талкалап, жакшыбызды бузуп, жаман нерсени өйдүп алдык. Бул биздин кийинки жолубузга канчалык деңгээлде туура болот, чоң билмейм. Кийинки слайд берсең. Эми улуттун деми. Бул улуттук атаандык эң өзөктүү сапат касиет. Улуттун деми учур бар. Бүгүнкү учурда бизде эң өзөктүү кайсы касиет сапатыбыз калды айтсаңызчы? Кадимкидей мындай эл бере турган, учурда козголо турган, бизди кайраттандырып, алдыга шыктандырып, канат байлата турган жок эмес да, бар да бир. Кайсылар? Төкмөчүлгөн. Төкмөчүлгөндөр. Барбы ошол? Бар. Дагы эмнебиз бар? Манасыбыз. Дагы ошо түгүшөндө сүйлөп атабыз. Шунун баары бул дем. Тилби? Тилибизби же эмнебизби? Жок, тил. Ушуга киреби азыр биздин дем? Дем болуп бера алабы кыргыздын тили? Я. Я. Болтура албай кыйналып атабыз. Азыркы айтканыңыздар туура. Негизинен ооба ошол тил маселесинин айланасында биринчи слайд бериңизчи. Биринчи слайд. Так, бул биринчи сөз касиети болчу. Тил деген чоң маселе. Өтө чоң курал, ошол курал экенин түшүнбөй атабыз биз. Бирок сөз касиети бизде бар. Сөз касиети дегенде кандай? Ар бир элде тил бар. Бирок ар бир эле өзүнүн тилиндеги ушундай сөз касиетин ушундай бийик деңгээлге көтөрө алдыбы? Буга мисалы Манас дедик, Төкмөлүк дедик, эң элемчи. Анан мына элдик казына деп макаллака, Энже дастан, Санжыра, Жомок, элдик ырлар. Ушул жерде эле талдап көрөлү. Ушул бул мына бүгүнкү күнгө чейин бизге чейин жетти, бул бар. Бирок улуттук деңгээлде көп нерсе бар ал жерде. Бүгүнкү учурда бүгүн ушул түшүнүктөр орун алды, кадимкидей дем берди. Дагы да. Мисалы Манас жөнүндө жанагы башталган ойду толуктап коеюн. Бүгүнкү учур болбосо да Саякбайдын бир тарыхына 41-жыл. 1941-жылы Улуу Ата мекенде согуш башталып, баягы Германиянын куралдуу күчтөрү Москвага жакын калбайт эле. Балакованын шоссесинин 38-чакырымына келген окуяны баарыбыз билебиз, Панфиловчулуктун дивизиясы. Ошондо эми ар кандай айтылат сөз. Бирок кийин архивден табылган бир маалыматтар бар экен, ошол жерде кызык маселе бар экен. Кыскасы, маселе мындайга чейин көтөрүлгөн экен. Москваны бошотуп беребизби дегенге чейин көтөрүлгөн экен. Сталиндин алдына ушундай чоң маселе коюлган экен. Ошондо жок. Көбү айтып тур, ооба, тарых кайталанат, бул элге Наполеон келгенде деле бошотуп берген, мисалы так ушул маалда кышында келген, ачкачтыктан, сууктан анан кайра алапайын таппай кайда кайтып кетти. Биз азыр артка чегине туралы. Убакытын утабыз деп, ошондой сунуштар көп түштү. Анан бир киши чыгылдап койгон жок Москваны беребиз. Коргойт. Калгандары коргоого мүмкүн эмес. Макул коргойт экенбиз, ким коргойт десе анан Панфиловчулардын дивизиясы коргоп берет деп сунуштап. Анан алдырышты. Панфиловчу дивизияны Жуковдун алдырып, Москваны коргойт деп ушуларды алдырып. Билгени бар да. Эми бул нар жагын баарыбыз билебиз. Бул белгилүү эле маалыматтар. Эми белгисиз маалыматтар. Архивде табылган Москванын архивинде жашыруун бөлүгүндө бир жерде жазылып турат. Ошол ноябрдын этеги, декабрдын башы, ошол аралыкта ошол жерде Панфиловчуларга жашыруу буйрук менен Кыргызстандан Саякбай барат. Саякбай барып туруп, ошол жерден кадимки жана окоп деп коебуз. Ошол жерде отуруп Манас айткан. Ошондой маалыматтар бар. Анан ал жерде мындай жанагы командирдин күндөлүгүндө жазылган. Бүгүн баланчанчы күн Саякбай Манас айтып деп эскертип жазып. Ошентип 6 күн тынбай Манас айтканы
тигинен командирдин күндөлүгүндө эскертип жазылат экен. Учкай эле, эмнени айтканын ким билет экен, бирок манас айтып атат деп белгилеп. Андан кийин жок жазуу, андан кийин ал командир өлүп калган. Ошону токтолду. Саакбай канча жүргөнүн бир Кудай билет, бир Саакбай өзү билген. Саакбайдын ошол учурда Бияқта, Бишкекте, Кыргызстанда жүргөндө, анын каякта жүргөнүн эч кимиси билген эмес. Кайра пайда болгондон кийин Саакбай баягы сөзгө бекитилген ушундан көргүлө өмүр өткүчө айтпай ошо менен ошол сырды өзүнөн жашырып кеткен. Кийин артыктын табылды. Ошондо эми жөнөкөй эле логика, мен мисалы ушул эле Саакбай болгон үчүн дебейм, жөн эле деп айтайын. Ошондо элестетпекчи, Манас айтканда эмне болот? Панфиловчу дивизия деген ким? Верныйдан түптөлгөн дивизия. Алматыда, Кыргыз казактар. Эмне үчүн ушулар коргоп берет дегенде, айтканы бар экен, же Жуковдун, же кимиси билгендердин айтканы бар экен. Булар Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин бири, көчмөндөр. Биринчиден, экинчиден булар жоокери, башынан бери жок. Булар кандай жагдай маселе болсун, булар маселени мындай. Корку сезими жок. Коргосо ушулар эле коргоп. Коргоп беришти. Жанын берди, бирок коргоп беришти. Бир чакырым жылган жок, билесизби? Согуштун чеги фронтта болсун. Жылган жок. Өлүп беришти, бирок баары токтош. Аяга калганда такыр айласы кеткенде тиги танкаларды жеткирбей, биринчи жеткирбей уруп аткан. Алдыга. Андан кийин өткөрүп аркасынан урганга аргасы болот. Такыр алдан кулаттан тайганда, бирок ошондо дагы өткөргөн. Максаты бар эле? Бар. Жетти. Мына дем деп ошондо. Деп айтсак. Андан кийинки мезгилде дагы ошондой манасчыларга байланыштуу бир топ маселелер бар. Кыскасы, Манас айтылган жерде эл кадимкидей кайраттар. Эл кадимкидей дем алат. Ал эгер ошондой болчу, азыр эми андайга жетпей атат го, бирок бар да. Анан мисалы Баткенде эң биринчи согуш болгондо ошол жакка дагы манасчыларды алып барып манас айтышкан деген маалыматтар бар. Аны эч ким билбейт. Бирок Кыргызда түшүнгөн адамдар бар, ошондой ыкмаларды колдонуп. Деги эле Манас айтканда, Манастын өзүнүн ички маанисине киргенче бул эмне деген куулуштук болчу Манас. Манас айтып атканда ал жерде окуянын жүрүшү, кандай десем, сүрөттөлөт. Тарыхы баяндалат. Ар бир ийне жимине чейинки майда түшүнүктөр бар тизмектеп, биринчиден ушундай бир көркөм, экинчиден ушундай таасын так айтылат. Манас жөнүндө биз тем айтканбыз, ал тарыхый өнүктө. Дагы бир темасы бар эле, кийинге калат го. Ушул нерселер так айтылат биринчиден. Экинчиден бул мазмуну жагы. Экинчиден Манастын өзүнүн кырааты бар. Ошол кыраатында дейт. Жанагы анча-мынча жин орлар айып кетчү деп билгендер айтчу, азыр андай тажрыйба барбы? Аны бир манасчылар өздөрү билбесе, бирок негизи ошо Манас айтканда дагы адам козголот кадим. Мисалы мен көп эле окудум өзүм жеке, мен да бир топ кишилерди билем. Манас уккандан кийин кадимкидей бир башкача сезимге кабылат адам. Күчтөнөт, демденет, чыгармачыл адам болсо, чыгармачылыгына бир шык алат, ушул жерден бир нерсе баягы эргүү деп коет, ошол келиши мүмкүн. Анча-мынча баягы деми сууп же болбосо жумушунанбы, турмушунанбы бир кыйналып же бир мындай бир маанайы пас болгондо, Манастан кийин кадимкидей бир башкача бир күч дем алат. Мен силерди баарыңарды чакырып кетет элем, бир мал менен Манас укканчы. Тасмадагы Манас жарыгы. Тасмадагы эмес, жандуу Манас. Өткөндө жакында билесизерби, тиги Манас театры сонун спектакль коюп беришти. Тайтордун чабышы. Баргандар барбы? Бир киши бар, залда. Кийин дагы коюлсачы, барып көргөнчү, бул башкача коюлду. Бул Манастын кырааты менен, Манастын деми менен, Манастын сөзүнү менен спектакль коюлду. Кадимки Манас айтып спектакль коюлду. Анан катардагы спектакль эмес, артисттер келип жок, манасчылар берип атат. Анан ошол жерде каны кетти чырылдаган ыйлаганы кадимки мындай били бекем жашоодо орун тапкан мен деген кишини ыйлап койсуздар. Бүт мындай ыйлабай коюу мүмкүн эмес. Эмне үчүн ошондой кайраттуу адамдар ыйлап? Сен ошол демди козгоо. Ошол түпкүрдөн келаткан нерсе баягы элдин тарыхындагы азабын баарын козгоп эстетип атат ошонун баары.
кадимкидей бир сыйрап тазалайт да. Анан бүгүнкү жашоого Манасты уккандачы, Манастын тарыхый маңызын укканда, ошол кезде эмне кыйынчылык болуп, эмне баштан өтүп, кандай болуп максатына жеткенин түшүнүп туруп, анан бүгүнкү күн менен өзүңдү салыштырсаң, ушулар тегиги убакта ушундай болот, биздин эмне болуп, бүгүнкү жагдайыбыз алда канча сонун салыштырып. Ушуга да кейинби деп адам өзүнөн өзү кадимкидей кайрат. Манасты уккан адам. Түшүнгөн адам, албетте. Түшүнсүн. Төкмөлүк деп атабыз. Төкмөлөр жөнүндө эме сөз жок. Мисалы, кыргыздан бөлөк төкмөлүккө эч ким мындай бир машыгламайт болуш керек, башка элдер. Эң кызыгы экен, жакшы деп коюшу мүмкүн. Биз башкача. Кыргыздар үчүн бул бизге жак. Себеби бул биздин өзүбүздүн баягы улуттук денибиз болгон соң биздин өзүбүзгө гана дем берет. Башкага билбейм береби, бирок кыргыз өзү көбүрөөк каратпайт. Айтыш болгон сайын байкап жүрөсүң дейт. Кадимкидей чыгып алып, дуулдап, сүйүнүп, беттерин карасаң, жүздөрү, бүттөрү, көздөрүнөн оту жанган, эриндери жалжайган, баары сүйүнүп, кубанып чыгып кетет. Башка чыгармаларда ошончо кабыл билбейм, бирок ошо айтышта көбүнчө ошондой бир башкача эл болот. Анан ошол адамдын ошол түпкүрдөн келаткан ошол денин кадимки макаллар, дастандар. Бул бир чети тарых менен байланыш. Биздин башатыбыз калып келип, ошону эскерип, ошону менен ошол дүйнөгө алып барып бизге саякат алып барып келди. Мисалы, Манас ошондой саякат алып барып келди. Учурда болот. Башка дастандар деле учурда болгон, азыр дастанчылык, чыгармачылык жанр катары жаттап алып берип атышпайбы, бул башка. Манасты жаттап айтып мүмкүн эмес да, бул жандуу, касиет. Төкмөлүк да ошондой. Муну бирөө даярданып алып туруп, сен мынтип айт, анан мен сага мынтип жооп берем деп акылга сыйбаган нерсе. Төкмөлөр кандай даярданбасын, чыкканда учурда бирөөнү көрүп туруп, бирөөнүн кийимин, бирөөнүн кылыгын, бирөөнүн сөзүн эстеп, көрүп туруп, дароо кошуп кетет да. Анан төккөндө да кандай? Биринчиден, ошоло аябай мындай жагымдуу дагы, тамаша десе тамаша, кээ бир төкмөлөр, төкмө акындар. Бийликке айтчу маселеде айтат. Айта албаган маселени жеткирип. Элдин мүдөөсүн таап туруп, кээде элдин мүдөөсүн эл өзү да билбей калат. Эл бир нерсени муктаж, өзү билбейт, айта албайт, ачык. Бир нерсе жетишпейт. Ошол төкмөлүк касиет ушунда акында, чыныгы акында. Ошол маселени көрүп түшүнүп туруп, жетчү жерге жеткизди. Ачыктап да берет, чечмелеп берет. Анан кантип чыкпасын. Анан ошондо көрүп алып туруп айтат да, мына сөз медери эми таап алган эле. Төкмөлөрдү көбүнчө окуганда ошолор сөз медери табат. Санжира деле ошол сыяктуу, бул эми баягы биздин тамырыбыз, тегибиз, ошону сүрүү менен, санжира сүрүү менен. Биз кимибиз кайдан, кандай болуп чыгып, башыбыздан эмне өтүп, эмнеге жетип, эмнени таап, эмнени жоготконубузду биз санжирадан билебиз да. Ошол нерсе кадимкидей кайрат. Себеби негизи адам тарыхка малынган соң дайыма дем козголот. Байкайсыздар? Тарыхый чыгармаларды укканда, көргөндө, кинолорду демденесиздер кадимкидей. Бир башкача сезим берет да, козгойт. Анан элге көрүнөт. Бир баян бар, 100 жигит баяны. Көп эле жерде айтылат. Асанбек Стамовдун чыгармасында да, Хантеевичте да жазылган экен ал нерсе. Жакшы жазылган. А негизи Оздон Озбо, Озеки Уламыштын көп айтылат. Бир мындай окуя болду. Баягы Жуңгар калмактардын доорунда калмактар келип кыргыздарды бир чаап кеткенде, анан кол башчысы мындай акылдуу киши экен. Айтат, ушу кыргыздар чапканда бешиктеги балдардан эс тартканга чейинки балдардын баары тирүү алып калды, 100 алып келди. Кичинекей балдар, эркектер. 100 ошентип тандап, баягы журттун баары кырып, анан ошо 100 баланы алып кетчү. Алып кеткенде, анан аларды эмне кылат? Аларды өзүнүн дүйнөсүнө сугарып, өзүнүн тилине сугарып, каныктырып, өзүнүн тарбия таалимин берип, жашоо деген бүт калыптап туруп, аны кантип Жуңгарда, калмак. Анан эң мыкты деген аскердик өнөргө үйрөтүп, каныктырып, аларды мыкты жоокер кылып тарбиялады. 100.
Анан bir 18-20 kurağına jetkende, tağına jetip, bışıp, jetilip, mına emi soğuşka dayar degende, anam bayağı kolbaşçısı aytadi. Emi gettik dağını çalып. Kayra Kırgızga salatda, oşolap salatda. Kırgızga salat. Anan mal kezderde de, har zamanda dile tınçılar var, oşonda Kırgızdın tınçılarından kabar geledi, bir özgöçe talim algan askerler 100 asker geletat, boldu olmadı, şu bayağı bizim balдар olsun şeklep, kabar alıp, oşoğun kamını şat, ne kılabız dep. Anan oşonda türdü aytılат, bir aytımında mağa ayabay bor deydi, бирок ушинтип aytылат da, şimdi dışının aytılmıştayım. Kıskası aytıptır. Başına oşo baldardın aman kalgan ataları, japaları olsa tuğanları koydu. Ha, başına birinci jokerler dizetken, hadi tos. Ana ikinçide tekinci tosmaga oşo tuğanların aman kalgan ataların, ağaların, же болбосо апаларын, энелерди oşo koyuldu. Ana 3 tosma var. Birinci tosmada jokerlerde usaraday tarif edip, eşteken gözge ilbeydi, barın öldürüp. Екіншісіне келгенде ошол туған урук, атасы, апасы каман калгандар болсо, аларды көзгө илбейт, барын кырып жана жүрчү. Анан ошондо тиги акылмандар айтат экен, экөөсүнө туруштук бербей алды, болду, анда үчүнчү, аргабыз жок, эми үчүнчүсү киришели деп. Ошондо ошол жетчү жерге ордонун тоо кырларынын беттеринде чоорчуларды, сыбызга чоор ойногон адамдарды, комушчуларды билбетке эки коюп, кезек-кезек ошо komuz şekilde çoğur sızday, sıvızgı sızday. Oşontup barakanda ana jana 100 jigit falanдар бар эки жакка карап токтоп эмне болуп атабыз деп бир башка сезими козголуп, анан бир канча убакыттан кийин анан өздөрүнө келип анан түшүнүшүп. Тил билбейт болбосо. Ата-энелерин тааныбайт, көрүп туруп өлтүрүп салышты. Душман деди, булардын көзүнө түшүнүндө душман. Баягы маңкурттардан мындай айтат. Бирок баягы жолмандай маңкурт эмес, булардын аң сезимдүү, кадимки толуккандуу. Бирок толугу менен ушундай алды. Жан дүйнөсү алды. Анан ошолордун кайра жан дүйнөсүн козгоп, тамырдан келаткан бай бир канда бар да, ошол касиетти козгоп, ошол Кыргыздын жана музыкалык аспаптары андай эмне жатат, анда болгондор жатат, анда элдирлар бар, чалмачылык. Ошонун баары кайра козголуп келип, анан ошол жерден биринен мисалы бири мындай куралдарды таштап, элеңдеп эле эмне кылаарын билбей, ыйлап атышса, бир терең ойго батып эле, эчкимдей согуш токтоп кеткен да. Анан бир топтон кийин анан бияктан чыгып барып сүйлөшүп, мечан кылып, түшүндүрүп, ушундай деп. Анан кайра өзүнүн алдына келип түшүнгөндөн бир топтон кийин ал жерде түшүнүп алгандан кийин кайра куралдан отуруп анан калмактарды өзү. Ошондой бир тарых айтылат. Ошол жерде дагы ушул мисалдарда адам кандай жагдайга калса дагы түпкүрдөн келаткан, башаттан келаткан ошол деми козголсо, адам кайра башкача болот. Өзгөрүшү мүмкүн экен. Көп нерсе. Кандай? Alıp başlayıp var, ama başlayalım. İkisi vermişiz. Erkinlik. Buna bu çoğun kaset, erkinlikti suyuyla koymuş. Bu Kırgız'dan başaktan beri uşul nerse geldi de tuşun göçeni üzülleri. Erkinliği için Kırgız can bergen kadar. Bugün de. Cevap olsa, erkinliğine kol salat durgan jagday bolsun. Çektelgen jagdaylar bolsa, erkinligi çektelgen jagdaylar. Kırgızçıda var. Kırgız көп нерсени көтөрөткөн чыдайт экен, бирок ушуга келгенде чыдайт. Алыс барбай эле эң жөнөкөй баарына көрүнүктүү мисал катары 3 жолку биздин бийлик алмашуу. Революция деп аткан көрүшүн кылат деп атабыз. Кандай атабагыла? Маселе ошол көрүнүш. Эмнеден улам болду? Эркиндикке кол салып, чектөөлөр пайда болгондо, эл чыдабайт экен да, болду көтөрүлдү. Эркиндик менен баягы акыйкат, адилет кош жатты. Ушул эки нерсени. Негизи Кыргыз ушул эки нерсени аябай баалап келди. Бирок эркиндик өзгөрдү. Эгерде эркиндик менен кол салса, баары токтотуп баары. Мисалы, акыркы Баткендеги окуя. 2 жыл катары. Бул жерде билесиңерби, саясий
Майданда баягы эки тарап болуп, позиция оппозиция болуп, кырылышып, айтышып, ар кандай, ар заманда эле боло берген го. Эми эле ошентип бири-бирин көрө албаган учурда Баткен пайда болду эле. Эмне болду? Ошол Баткендеги согуш болуп аткан чек арада ошол эки тарап бир катарда турду го. Ошондой болду. Таң калыш. Анан маселе чечилгенде кайра башталды. Мындай күлө турган нерсе, бирок ойлоно турган нерсе да. Эркиндикке кол салса, кыргыз бул жерде тең бар. Куралы жок таш менен болсо деле бар. Чыгарам коргойбуз деген кыргыздар эмес. Биринчисинде ошондой болду. Таш менен коргоюшкан. Айласы. Куралдар жетти. Ошондой тарап кетти да. А баягы окуяларчы тиги биринчи 2005-жыл. Биз бийлик алмашкандан кийин мурунку СССР республикаларынан тарап кетпеди. Украинада да чоң маселе көтөрүлбөдү. Бийлик ала алмаша албай эле, душман кетире албай эле болуп атканда анан эмне дешти? Ой, буяка бир КАМАЗ ташап келди, анан бир 200 кыргыз келди, маселе чечилет деген сөздөр бекер эмес да. Ошону мындай тамаша элетип эмес, аны тегилердин чоң чыйынында маселе чечүү жерлерде сүйлөнөт. Бул эми мактана турган нерсе эмес, бирок эгерде бизде ошондойго мисал болсо, анда бирдеме барбы деп ойлойм. Албетте бул эми жаман нерсе, андай болбой эле. Анан Москвада билесиздер, баягы жазуулар пайда болду го. Не буди во мне кыргыз деп. Эмне деген сөз? Буну кыргыз ойлоп тапкан жок. Башкалар уже жазып коет. Анан муну бир чети шылдыңдоо деп кабылдасак болот. Бирок шылдыңдагандай жагдайда биз эмеспиз. Тескери. Алар эсип өздүрүчө бийлигин же режимин алмаштыра албай, күндө чыкканы, кайра кууланганы, камалганы, эмне болуп атканы болуп атат да. Биз маселебизди чече алабыз. Максатыбыз умтулдукпу, максатыбыз койдукпу, демдендикпи, кирдикпи, маселе чечтикпи? Чечтик. Ушундай нерсе болуп атат да. Кайсы темада экен азыр 7-апрелде бир окуя болду. Баягы снайперлер атышып. Ошондо бир окуя, бир кыргыз ал убакта Балтика мамлекеттеринен бияка машина ташыган. Бир бизнес бар, элдин көбү ошондой окат кылышат. Азыр эле токтоп калды. Ошо бир кыргыз ошоктон жүрөт 7 секунд. Бияк менен албетте байланышат. Анча-мынча байланыш бар болчу. Анан маалымат алат, анын үстүнө дүйнөлүк баардык каражаттарды көрсөттү, ызы чуу болуп атат, түтүп атат, күйүп атат, өрттөнүп атат, атып атат, бийлик алмашты деген кабар жетти бүт дүйнөгө. Ошоктон кыргыз кабардар болуп, анан кийин чалып, бияктагыларга айтып, бир окуя болду деп, бияктагы туугандарына чалып коет. Айтып берген окуясы мындай. Тиги тиякта жүрөт, Латвиясында, Литвасында, иши бир мамлекетинде. Анан ал жерден тиякта машина алып, бияка салышат да. Жергиликтүү элдерден дос күтөбүз дейт. Себеби алардын жардамы менен машинанын растаможкасын тиги бул маселесин жеке документтерин бүтүрөбүз дейт. Ошентип аяктардан өнөктөш күтүп, анан бирөөнү дос туtup, анан ошол бала менен безип калды. Эртеси 8 күн. Жолугушмакпыз дейт. Анан жолугуштук болжогон убакта. Анан келип эле өң ал келбети бузулган дейт, келип эле кыргыздар кимсиңер деп. Келип эле учурашканда мен дене боюмда мыкчы кармап баштады деп. Силер адамсыңар. Дегисилердин денеңерде кан барбы, эмне бар мен түшүнбөйм деп. Анан чочуп кеттим деп. Не болду сага? Деп мен ага чочуп ушундай суроо берсем, ал мени карап таң калып, "Сен эмне каларың жокпу?" деп сурады деп. Таң калып. Анан мен башка жаман ой басты. Түндө көргөндө дагы бир бала болуп кетти деп. Жок, каларың жок, эмне болду десе, сен каяка барып атасың? Сен Бишкекте ушинтип бийлик алмашып. Деп аябай мындай берилип, таң калып айтып берсе, тиги карап, "Биге кабар." Бул экинчиси көргөнбүз. Катардагы иш болуп калды биз үчүн десе, тиги таң. Анан кыскасы бир нерсени айтып берип атат ошол жергиликтүү адам. Жанагы жаңылык дейсизби, мен түз эфирден берип атты да. Ошонун ким тартканы белгисиз улам бир булактардан тартып атты да, аты жөнү жок кайсы. Ошондо бир үзүндө бир нече көз илме секундалык кадр болду. Тиги бала көрүп алып таң калды. Бир бала, кыргыз бала. 16-18 жашар бала дейт, ашып кетти. Көрүнүп турат, жапжашар бала.
Қолында желеги бар дейт, кыргыздын туусу, азыр. Ошону кармап алып туруп, ак үйдү көздөй чуркап баратат. Алыстан кадр көрүнүп атат, бир топ балдар, башында ошо желек кармаган бала, анан ак үйдү көздөй чуркап баратат. Эчтеке жок, туу колунда. Калгандары жөн эле, аларды, жөн эле балдар чуркап баратат. Анан камера келип туруп, аны жакындатып туруп, мындай крупный планда коюп койгон, бир экранда бир эле ошо баланын жүзү толук кат көрсөтүлгөн маалда ошо сүйлөшкөндөй болуп тур да. Ошол учурда чекеге ок тийгени түшүп калат. Ошол бала дароо кулап баратканда камера алып атат. Жанындагы чуркап бараткан бала колундагы тууну түшүрбөй колунан алып калды, тиги бала кулады дейт. Экинчи бала андан ары токтобостон жолун улап кетип чуркап баратат дейт. Камера ал баланы чоңойтуп баштады. Экинчисин мындай кармап калганда, экинчиси да ок болушту. Ошондо ал кулап баратканда үчүнчү кол камераны тууну кармап калды дейт. Ошондо эмне болду? Ошол камера тез бурулуп кетти. Бирөө сырттан буруп жиберди, эмне болду? Ошо менен кадр жоготулду. Бир нече секунд. Эки баланын чекеге ок тийгени тартылып, үчүнчүсү тууну түшүрбөй кармап, андан ары эмне болгон билбей. Бирок ошону көрүп, тиги жергиликтүү адам, бир Балтик адам айтып атат, эмне өңгөл бетинен кетип койду. Кандайсың? Эмне бул? Кантип түшүнөсүң? Кандай түшүндүрсө болот? Анан өздөрүн айтып атат, бизде деле бийликке нааразы болгон эл болот. Биз деле нааразычылык билдирип эшикке чыгабыз, талабыбызды коебуз, айтабыз деп. Кээде угат, кээде укпайт, укпаганда кайталайбыз деп. Анан жилине тийгенде бизди дейт, суу менен чачыратат дейт. Ысык суу менен. Ал деле масыр экен. Ысык суу менен чачыратканда биз дейт, аянтык эмес дейт, көчөгө чыкпай калабыз, айлап үйдө жатып калабыз. Коркуп бизди тартып калды, көрүнүп калды, дагы эмне кылат, камайт деп чыкпай калабыз дейт өзүңөр. Окту кой дейт, суу менен аткан. А силерди көзгөрүнө чекиге бирден терип атса, силер байы күчтөнүп ошол жакка көздөй атылып барасыз. Бул эмне? Ошол жердеги балдар, курман болгон балдар менен эч жаман сөз кетирбей, эмне жетеледи ошол? Акыл жетеледиби? Акыл иштеген жок ал жерде. Маселе иштеген жок деген мага туура түшүнгүлө. Ал жерде аң сезимдүү чечим кабыл алынган учур болгон жок. Жагдай кырдаал таптакыр башка. Ал жерде башка нерсе жетет. Манас. Кыргыздын деп эле коелучу. Ошол жерде кадимкидей иштеген. Ойнойт. Манастын өзүндө ушунча айтылат го, ушул Манастын саптары ошол 7 апрелде окуяны тимеле түптү сонун ачыктап берет да. Кырылган сайын кычаган, өлгөн сайын өрчүгөн. Түгөнгөн сайын түтөгөндө. Бирден терип түгөтүп атса, кырып атса, кычап атат кыргыз. Ооба анча-мынча бир аз токтоп калып, чочуп качып тарап кеткен эч ким жок. Кайра келип үчтөн кайра ушутуп атып, анан аянда албады. Снайперине карап. Канча киши өлдү эсиңизде ошо? 7 апрель günü 84 adam öldü. 3'ü keyin Orhan adam. Keyinki günü can verdi. 84 adam 7 April'de Ayank'ta can verdi. Bunu Manas menен байланыштырабыз. Мындай майында. Манаста мындай саптар бар. Севилдүүсү 84, серп салган жагы кызыл өрт. Не деген сап? Чечмедейчи. Севилдүү деген эмне? Севилдүүсү 84. Севилдүү деген катардан өзгөчөлөнгөн алдыңкылар, мыкты, көзгө көрүнө тургандар, төбөсү көрүнгөн деген сөз. Мыктынын мыктысы деген. Ошолор 84. Серп салган жагы кызыл өрт. Серп салды деген сөз түшүнөсүң? Мындай көзүмдү карап койдум, серп салды. Караган жери кызыл өрттү. Ушундай кубат деген сөз. Катардагы адам эмес дейт. Манаста ошентип сүрөттөрөт. Чоролордо ошентип сүрөттөрөт. Чоролор 40 эмес. 84 деп көп айтылган. 40 деген жалпы түшүнүктө 40. 40 үйлүү кыргыз дегенде 40 үй эмес деп түшүнөбүз. 40 уруу деген сөз дагы 38, 39, 40 деп токтоп калбайт. Бир кезде 60тан ашык уруу болгон. Бирок жалпысынан кыргыз 40 уруу кыргыз деп койбуз. Кызга 40 үйдөн тыюу дегенде 41-үй экенсиң деп тыя албайсың деп чектей албайбыз. 40 деген бүтүн деген.
жумурай жүр түгөл деген сөз. 40 чора деген ошол сан эмес, ал жалпы түгөл деген. А саны манасында 84. Ошол жерде аятка жан бергенин саны 84. Мистика. Мүмкүн мистика. Же жөн эле дал келиши. Ким билет. Бирок кыргыздын манасында айтылган касиети ачык анык ошол жакта байкалды. Ал жерде кыргыздын деми сезилди. Ошо демдин күчү менен алды. Болбосо эмелестетпей бийлик куралданган. Жылаңач балдар калтырып ийишпейт. Эркиндик. Бул бүгүн да кыргызда бар. Маселе эркиндик десе түз мааниде эмес. Түз мааниде эмес. Бул адамдын бир нерсеге байланбай эркин жашоосуна, эркин чечим кабыл алуусуна, эркин өзүнүн пикирин айтууга, эркин бир кандай десем бир иш менен алектенүүгө эгер чектөө болсо кыргыз чыдабайт. Эгерде бул жалпы улуттун элдин деңгээлинде ушундай чектөөлөр түшкөнсө, анда бул элдин деми козголот, туруштук берет дагы жетчү жерине жетет. Анан эң кызыгы суроо болушу мүмкүн. Буларда кайдагы билим тажрыйба? Маселе ошол билим тажрыйба ошол учурдагы адамдын өзүндө эмес, кандан келген тажрыйба козголот. Эгерде ошондой чоң жагдай кырдаалдарда дем жалпы элдин деми козголсо, ал жерде элдин тажрыйбасы, элдин билими сүрөп кетет. Ошол учурдагы баланча түкүнчү адамдын деңгээлинде маселе эмес. Элдин деми ошондой чоң күчкө айланып, элди жетелеп кетет, сүрөп кетет. Адам ошол чоң күчкө арбалып, туруштукта бере албай калат. Кийин окуя бүткөндөн билесиңер, бир канча өткөндөн кийин ошол 7-апрелге катышкандар кийин баатыр деген нам алышпайбы, кийин ойлоп атышпайбы? Эрлери күлбөй кайда баатырбыз? Жөн эле жүрүп эл катары. Жөн эле эл катары жүрдүк деген сөздү айтып атышты. Баатырдык кылган барган жок. Четте тура албай койду. Кантип эле ушундай болуп турган, кантип четте турам деп аралашып калды. Даярдыгы жок, ою жок, максаты деле жок, барып бүгүн кетиребиз. Жөн эле болду. Эл чыктыбы, чыктык деген нерсе. Ошол жанагы дем магниттеги болуп элди тартат. Тартат чоң күчкө айланат да анан сүрөт калат. Бирок максатка жет. Адам ошол жерде уран чакырып, өзүнүн бир жакшы ою ниети умтулуусу бар. Мисалы ошол учурда бийлик кетириш керек. Эмне болсо да кетириш керек деген ойлор айтылды да. Чын ниетте жүрөктөр ошолор айтылды. Ар бир сөздө чоң күч бар да. Эмне болсо да десе, ошонун баарын башына берди. Бирок жет жоготу менен болсо. Көп учурда ошондой болот. Анан слайдты которуп койсоңор кийинкиси. Кийинкиси жоокерлик. Мына жоокерлик деген жана. Ошол эркиндик, жоокерлик, анан ушул сөздөр. Ушул үч негизги сапат мындай. Ушул үчөө менен чектелбейт. Көп эле нерсе бар. Бирок ачык айрым кадимкидей мындай көрүнөгөнү ушуларда. Жоокерлик сапат барбы кыргызда? Бар. Эркиндикти мындай эркиндикке кол салса биз ага тура албайбыз. Бул адам өзгөчө өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтүп алабыз. Анан биринчиси ошо сөз касиети. Бул кыргыз байкайсыздар, кыргыз анча-мынча маселелерге козголбойт, бир сөзгө таа. Барбы ушу? Ушинтип айтпадыбы? Өмүрүн аягына чейин эстеп. Себеби ошол сөз ага катуу тиет да. Биз сөзгө башкача мамиле кылган эмес. Анекдотто болчу бир тамашыл окуялар болуп, бирөөлөр ой, жок, анекдот эмес, бул болгон окуя экен, анекдот болду. Биздин эле кыргыздарда болгон окуя. Азыр эске келип атат ушуга келгенде. Баланча бир адам экен, эсимде жок, бирөөлөр айтат экен. Сен болуш экен да буга. Сен жокто тиги жыйында сени баланча бирөө деп жамандап, жаман сөз айтты. Тиги акылман кишкен. Ой, мен жокто мени жаман сөз айтмак үчүн мени сабаса деле мейли. Кейбейт да. Эми түшүнүп атат да маселени. Бүгүнчү кечирип коелот. Бүгүн биз сөздө көтөрө албай калдык да. Сен жок жерде сени бирөө жамандаса, ошол кишини жек көрүп калабыз да. Көрбөй, укпай, өзүбүз күбө болбой туруп, бирөөнүн айтканда жетелеп кетип атабыз. Себеби сөзгө башкача мамиле. Сөздүн касиети. Бул эми манас көкмөлүк менен эмес. Негизи эле сөзгө биз башкача таасир этебиз. Анан буну мындай түшүндүрсө болот.
Murungu bizge çeyki muğundardın sözgü olgan mamilesi kandaydı? Anam bugün oşonun ilevi menen biz bugün sözdün mаңызына түшүнбөй туруп, оор жагдайына түшүнбөй туруп тиги мурункунун илеби менен курал катары ошону чыгарып салып атабыз. Мисалы, мурункулар сөз баккан эди, кыргыз. Сөзгө маани берген, сөзгө конок берген. Сөзгө жыгылган, сөзгө сынган эл болгон. Сөз көтөргөн алды. Сөздү берген, сөзгө турган эл болгон. Бүгүн биз бирин аткарбайбыз. Сөздү укпайбыз, сөздү көтөрбөйбүз, сөздү кабыл албайбыз, сөзгө жыгылбайбыз, сөзгө сынбайбыз. Сөздү да берсек, сөзгө тура албайбыз. Мен ким болбойбуз? А бирок жаман сөз айтсак, бөттү ошого жерде отуруп, аны курал кылып көкүрөккө түйүп алып туруп, аны ооруга да айлантып атпайбыз. Баланча айтты, ушуга айтты деп аны багып жүрүп отуруп, анан санаа калтырып, анан кадимки дене оорусуна айланып келип, анан жанагы жаман оорулар ошондон келет. Көп нерсе ошо адамдын көңүлүнө байланыштуу. Адамдын көңүлү күлдөгүндө ошо сөз биринчи ок болуп тиет да. Бирок ошол сөздү түшүнбөй, маани бербей, орду менен эмес, аны сөздүн күчү өтө чоң. Сөз бул билген кишиге чоң курал, андан өтө курал. Мурун ошондой. Бүгүн биз аны ушунчалык түшүнбөй, бирок маани бергенбиз. Анан асыл сөзгө маани бербей, жанагы ушак сөзгө маани берип калганбыз. Бул дагы адамды кадимкидей же козгойт, же басат. Мен башка мисалын айттым. А бирок сөз биз үчүн кээде. Абдан жакшы сөз айтылды деп өмүрүн аягына чейин. Кээ үчүн. Мисалы мен жөн эле өзүмдөрдөн мен өзүм сөз баккан деп айтпайм, бирок сөзгө маани берген адаммын да. Жөн эле бизге тиешеси жок, кыргызга тиешеси жок болуп деле бир сөздөрдү угуп калып, мааниси терең болсо, көкүрөм өзүнөн өзү угуп калат. Мен бир сөздү дайыма мисалы, ушундай келгенде мисалга келтирейин да. Бир кино, кадимки кино. Последний самурай, акыркы самурай деген кино көрдүңүзбү? Ошол жерде бир жакшы жай бар кинонун аягында. Бир батыштан келген бир баягы аскерлердин үйрөткөн мылтык аткан ок аткан мылтыкты япондорго үйрөтүп табакалар кылыч менен жүргөн экен. Аны ошолорго үйрөтүп ал жактан Америкада баягы мындайча айтканда сезим өчкөн, адамды өлтүргөн, чоки башын сындыргандай болуп калган деңгээлге жеткен. Арасын айнанда дегендеринде. Анан чакып барып, маселе жок, үйрөтөм. Кимисин ким кырат деп маселе жок. Маселе япондор экиге бөлүнүп алыптыр. Бирөөлөр салттуу жашоо менен жашайбыз, бирөөлөр батыштын партия менен жашайбыз деген элдин экиге бөлүнүш болгон. Анан буну чакырып келет дагы батыштын баалуулугун таңуулап берди. Таңуулап эмес мындай. Жеткилди. Ошо аны баалуу. Ал деле аны. Анан көрүп окуя узун, кыскасы эң аягында ошо каршылык келтирип аткан бир самурай, жалгыз самурай, ошо салттуу жашоону колдоп, ошо өлүп турат, анын жанында тиги жүрөт. Анан самурайдын алдына келгенде тигинин кылычын алып тапшырат. Император. Тапшырып берет дагы, анан айтат. Мен тапшырып берет болду, анан жардамчылар сөз берет. Эми көп маселе, мен бир эле сөзгө маани берем. Япондордун түшүнүгү боюнча алар маани берген нерсе эмне? Ал келип туруп тигини чөп түшүп отурат да башын жерге салып. Анан эңкейип барып император сурап: "Сен тигинин жанына аягына чейин турдуңбу?" десе, "Ооба." Кантип эле ошону айтып берчи. Япон кошуна. Тиги адамдын таасири. Мен сага анын кандай жашаганын айтып берейинчи. Мага ушул сөз бит кино, биртең ушул бир сөз мага өтө. Кинонун маанысы ушул бир сөз менен чыгат. Адамдын кантип өлүшү, мисалы, япондорго өтө маанилүү болсо, баягы самурайлардын өздөрүнүн. Ал ошондо укса келет да, өзүнүн агасы менен салттуу жолу менен кетти деп, өзүнүн харакети бар да. Аны укса келди да. А тиги айтып атат. Мен сага анын кантип жашаганын айтып берем. Себеби ал батыштан келген адам. Япон маданиятына таныды, суккан. Керемет эмекенде, чөбүрүп ошо. Башында түшүнбөй, аягында ошо бир жарым жыл аралыгында дүйнө таңтарылды. Ал үчүн жашоонун маңызы ошо. Императордун суроосуна жаранды. Бир сөздүн ичинде адамдын тагдыры жатат.
жашоосун өзгөртүш. Аны ачык айтпайт ошо. Бир жок ошондой. Ошол сыгандай сөз адамга кээде ошондой таасир этет. Адамдын дүйнөсүн козгойт. Адамдын көз карашын бузат дебейин. Көз карашын өзгөртөт. Өзгөртөт. Өзгөчө кыргыз. Манас төкөлүктү айтпай койду. Демек, жетип табат. Муну айтып жүрөт. Улуттук ден дегенди түшүндүк да. Бизде азыр маселе. Азыр биз, мен жана да айтып кеттим, ошол келип такап атам. Азыр биз дүйнөнүн агымында өзүбүздүн ордубузду тейлеп баратабыз. Мамлекет катары, эл улут катары. Бирок чыныгы баягы кыргыз атыбызга затыбыз жарашып, өзүбүздүн улуттун өмүрүн улайбызбы деген чоң суроо. Мамлекет катары жашоо мүмкүн болушу. Бирок өзүбүздүн оңгулуу жолубуз уланабы деген сөз. Жанагы былтыркы эң акыркы президенттин кол койгон жарлыгында, эң акыркы дебейинчи, ошо былтыркы жылдын жыйынтыгында оңгу жол улуттук ден дүйнөнүн бийиктик деген аталыш. Ошол аталышында ошол улуттук ден жатат. Биз мамлекеттин ээсибиз. 190 эгемен мамлекет бар. Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон. Саясий укукка ээ мамлекетбиз. Мындай саясий негизде айтсак, тең атабыз калган мамлекеттерде. Чоңу кичинеси менен өнүкпөгөнү менен мындай тең ата катары биз Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө. Бирок ошондо да өзүбүздүн улуттук оңгубузду сактап, өзүбүздүн жолубузду улай алабыз. Себеби азыркы биздин жашоо тартибибиз, биздин мамлекеттик түзүлүшүбүздөн баштап жашоо тартип, адеп, баалуулуктар баары кыргыздык эмес. Муну биз баарыбыз деле билип атабыз. Качан ушундай болду эле деп кейикте коебуз, кээде бир нерсени көргөндө чочулап калып, атаң баягы заман болгондо муну билип болмок эмес деп коебуз. Көрүп атабыз, баа берип атабыз, мындай жаман жагын сынап атабыз деп, бирок эмне кылабыз? Маселе аракет кылыш керек. Эми мына мамлекет саясатында ушул түшүнүк көбүсү орун ала баштады. Улуттук ден дүйнөлүк бийиктик деген аталыш менен биз өзүбүздүн оңгу жолубузду деген идеологиялык документибизди кабыл алганыбыздын маңызы биз башаттан бери улут катары калыптанып өзүбүздүн жолубузду кандай улайбыз? Эмне болуш керек? Эмненин негизинде биз элдүүлүгүбүздү кайра бекемдейбиз? Деген маселе. Мисалы, оңгу жол деген өткөндө да айтып элем, азыр да кайталгым келип атат. Оңгу деген эмне? Орусча которсак стержень деген маани берет. Оңгу, стержень. Өзөк дагы эмес. Көп нерсе ошо стержень деп коет. Анан мен жөнөкөй түшүнүш үчүн, жөнөкөй эле мисалы айтайынчы, ошо түшүнүктү ачып бериш үчүн. Бакытты элестетмекчи. Бактын жаралышы эмнеден башталат? Тамырдан. Ал дагы бир урук болот, жемде болот, тамырда болот, жемде. Ошол тамырдан жүрүп отуруп чоң бакытты элестетебиз. Терең кеткен түбү ар жакта болгон көзгө көрүнбөгөн тамырдан жүрүп отуруп өзөккө жетет. Бакыттын өзөккө. Анан өзөктөн бутакшактар жайылат. Анан ошол бутакшактар жүрүп отуруп, анан жалбырак мөмөсүнө чейинки тамырдан баштап ошол мөмөгө чейинки байланышты элестетип алсаң. Бар да байланыш. Ошол оңгу. Ошол оңгу дейбиз. Үзүлбөгөн байланыш. Табигый. Баягы кыйыштырылган баг эмес, табигый баг эмес. Кыйыштырылганда байланыш болушу мүмкүн, бирок оңгусу үзүлөт. Мисалы, өлкөдөгү кар өлкө кыйыштыргандай башка болбойт. Маселе азыр дүйнөдө ошондой саясат жүрөт. Өлкө алманы кыйыштырганда, алчага, алмурутты кыйыштырганда, ушул сыяктуу бир жасалмалуулукка баратат да. А биздин максатыбыз, биз ошол оңгу жолубузду үзбөй, жагымдуу мөмө болгондо да мындай, ошол жемишин, жагымдуу, таттуу, даамдуу жемиш алышыбыз. Ошол даамдуу жемиш даамдуу эле болуш керек. Тамырдан баштап алса, үзбөсүн.
даамдуу эле болот. Маселе ошону үздүрбөй ошого жеткиришкен. Ошол оңгу жолду калкандырыш. Башаттан бери биз кыргыз болгону, кыргыз атка конгону деп манасында айтылгандай, биздин дүйнө таанымыбыздан баштап жүрүм турум адеп, нарк маселебиз, кааласа үрп адаттарыбыз менен тең жүрүп отуруп, биздин калктанган аң сезимибиз менен биз бүгүнкү күндө ошол жолубузду улай алабыз деген сөз. Ошол оңгу жол. Ошол жолду куруу. Эми ошондой жагымдуу, даамдуу жемишке жетиш үчүн бизге эмне керек? Улуттук дем. Ошол улуттук демдин күчү менен гана биз жете алабыз. Ал дем бизде бар. Негизгисин көрсөтөт. Бирок бул баягы ачык эле, айкын эле көрүнүп бизди коштоп жүргөн эле касиет. Андан башка түпкүлүктү башаттан бери дагы козгой турган нерселер өтө көп. Көрөнгө бар. Ошону кайра козгоп, калыбына келтирип, жандандырып, кайра күчөтүп, өркүндөтүш бизде. Эгерде улуттук демибизди эле күчтөп алып ошону козгой алсак, анда калган тамырдан келген азыктын баарын кайрадан күчтөндүрсөк, анда биз жетчү жерибизге оңгу жолдо жете алабыз. Бирок ошого жеткирүүчү улуттук дем. Ошол улуттук демибиз менен биз дүйнөлүк бийиктик деген эмне деген сөз? Бул бекер айтылган сөз эмес да. Кыргыздын тарыхында биз дүйнөдө эң чоң бийиктикти ээлеген учурлар болгон. Тагыраак айтканда, тарыхын айтканда, эч уялбай тартынбай менен айтылат. Дүйнө жүзүндө мамлекет куруу тажрыйбасын алып карап көргөндө, адам затынын тарыхында белгилүү болгон, элимге белгилүү болгон. 200ге жетпеген империя болгон. 200ге жетпеген сан. Ошол тизмекте эки орунду биз ээлеп отурбуз. Эки жол. Эмне деген улуттар бар? Канча улут цивилизациялар жок болду. Тукум куруп болду. Тукумга суу сиңгенде из жок калды. Андан кийин канчасы жараланды, жаңы улуттар пайда болду. Жол уланып атат, өлүп атат, мамлекет куруп атат, бири-бирин жеп атат, талап атат, кырып атат, күчтөнүп атат, алсыз болуп жоготуп атат. Кыскасы ушул процесс бүтпөй келет. Канчасы мурда бар болуп жок болду, канчасы жаңы пайда болду. А биз башаттан бери келаткан дагы эле жолубузду. Анан ушул жолдо биз эки ирет мамлекет курганбыз. Каганат курганбыз империя. А мамлекет катары 4 ирет. Бирок ушул акыркы мамлекетибиз тилекке каршы салыштырмалуу. Мисалы, биринчисин тарыхта белгилүү болгон Гянгунду ордун алсак, хундар басып алганда. Ал кезде кыргыздар эгемен жашап, өз жолу менен, өз салт наркы менен, көчмөндүк цивилизациялык жолу менен биз мамлекет куруп жашабыз. Андан кийин Басбектин ордунда ал деле көчмөндүк турмушта бир чоң чечкендикке жетип, бир мындай бир бийиктикти багынткан мезгили. Ал убакта башка форматта эмес, өзүбүздүн нарк салтыбыз, көчмөндүк турмушубуз менен жашап ийгилик жараттыбыз. Кийин улуу кыргыз дөөлөтү болду. Ал андан өттү. Ал дагы сырттан келген таңууланган башка бир үлгүдө эмес, кыргыздын өзүнүн жараткан мамлекети. Мына ошону жаратмандык десек. Акыркы мамлекетибиз. Бул сырттан келген үлгү. Отурукташкан маданияттын үлгүсүндөгү мамлекеттик түзүлүш. Мамлекеттик түзүмдүн өзүнүн маңызы, заты бүтүн бойдон сырттан келген түшүн. Биздин буга чейинки жашоо тартибибизге, жашоо тажрыйбабызга кээ бир жери төптөнбөгөн, кээ бир жери каршы келген нерселер бүгүн кирип келди биздин жашообузга. Анан биз ошого ылайыктап ошого кирип кеттик өзүбүз. Ушул ойдон улана берсе, анда оңгу жолубуз нугунан чыгып кетиши. Маселе ушул. Эми замандын талабында биз баягы каргалардын арасында карга боло албайбыз, бирок ошентсе дагы өзүбүздүн оңгу жолубузду сактап калуу максат. Формасы болсун, бирок маңызы өзүбүздүн билишибизде. Анан ошол элдүүлүгүбүздү, ынтымак биримдигибизди, ушундай мамилелерибизди ар кандай коомдук турмушта, тууганчылыкта, кызматта, кандай тармакта болбосун, ошонун өзөгү эле биздин кыргыздын наркы, салты карманып тутунсак болобу? Болот же болбойт? Мына улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, анан оңгу жол деген ушул маңызда. Мен силерге жөнөкөй айтам. Документтин тили эмес, саясаттын тили менен эмес, жөнөкөй кыргыздын түшүнүгүн айтам. Анан ошол дүйнөлүк бийиктик деген, мен жана сөзүн баштап ошол
4 mamleketliktен azırkısını sanabay da 3 mamleketliktен 3 jogorku. En bir çoğusu bunday göz gördüğün olma çoğusu. Bu Ulu Kırgız devleti oldu. 840 yılda şartlı türde 925 yılda baykatat. Bu en apageyini jetken ayvay mezgili. A bolboso andan keyin Kırgız mamleketçiligi жүрүп отуруп да Моңгол баскынчылыгына чейин уланга мамлекет катары жашап эле келгенбиз. А бирок улуу devlet империя катары биз ошол 185 жылдын аралыгын камтыдык. Ошондой эле мамлекет болду. Ошол 200гө жетпеген империялардын баардыгы адамзатка таандык империялар бар. Бир гана жол менен куралган, бир гана жол менен кайда ураган ушул империялар. Ал бир эле жол. Баскынчылык, кан төгүү, согуш. Биздин Улуу Кыргыз devleti, великодержавияда бардык бар эли. Андай эмес. Басып алуу жолу менен эмес, багынтуу жолу менен эмес, кан төгүү, согуш эмес. Өзүнүн мамлекетинде темирдей бекем тартип орнотуу менен, үлгүлүү жашоо жаратуу менен башка мамлекеттерге өрнөк көрсөтөбүз. Башкалар көрүп өз ыктыяры менен кыргыз деген аталышты өздөрүнө айта баштады. Кыргыздын жашоо тартибин өздөрүнө өздөштүрө баштады. Өздөрү эч ким аларга таңуулап же болбосо үстөлдүк тургузган эч ким жок. Ошондой ойго жеткенбиз. Мына буну кадимкидей дүйнөлүк бийлик десе. Болгондо да чокуу. Мындайды эч ким багынбаган. Эми союзду айтса болот, балким. Бирок ал деле согуш, басып алуу, кан төгүү, бийликти алмашуу, революция деп ал башка. Анан ал мурунку саясатты бир аз улап кетти, башкача жолго салып кетти, гуманизмге көбүрөөк салды, бирок саясат уланды да негизи. Улуу Кыргыз devleti бир аз башка. Бир аз эмес, кадимдей башка. Мына бул жаратмандыктын туучу. Дагы бир жаратмандыктын, Кыргыздын жаратмандыгы эмнеде? Кыргыз айкөлдү жатат. Айкөл деген сөздү талдаганбыз эсиңерде? Башка тилге түз котормосу жок мындай. Сөз эмес, түшүнүк жок башка элдерде. Эмне үчүн дегенде себеби айкөл деген сөз өзү маңызы боюнча бул адамга таандык болгон асыл сапаттардын топтому. Бир адамда төп келиш. Бир адамда адамга таандык болгон кандай асыл сапаттар болсо, ошол бир адамда топтолуп ошол төп келиши айкөл. Кыргызда бир эле айкөл болгон. Манас. Ушуну кыргыз жаратты. Себеби Манас асмандан түшкөн жок. Манас касиет, бирок Манасты Манас кылган кыргызды. Манасты Манас кылып таптады, тарбиялады, таалимин берди. Ошонто отуруп Бакай Башков, Кошойлор, башкалар жүрүп отуруп Манасты Манас кылып жеткирди да. Ошондой сапаттарга шилет, ушундай деңгээлге чыгаруу бул жаратмандык. Адамдан айкөл жаратты дейт. Дүйнө жүзүндө бардык илим окуучулар айтып атат. Адам абсолют боло албайт, албетте абсолют боло албайт. Бирок абсолютты деп коелучу. Адам идеалдуу боло албайт. Мүмкүн эмес. Адамда сөзсүз түрдө кемчилик болуш керек. Манастын кемчилигин айтпайчы. Манастын бир гана кемчилиги бар, ошол кемчилиги айкөл. Айкөлдүн өзү асыл сапаттар. Манастын кемчилиги ал кемчилиги жоктугунда. Ошонун өзү кемчилик. Себеби аны курчап турган бүт адамзаты ошондой кемчиликтүү адамдар. Алардын арасында ал жашай албайт. Ошондор жалкарды. Бул дагы бир чоң тажрыйба да, ушуга жетти да кыргыз. Ошентип тарбиялап, таалим берип, таптап өстүрүп отуруп, анан Манас жараткандын өзү бул керемет да. Башка элдер мындай тажрыйбасы жок. Кыргыздын бир эле сөзүндө эмне деген элдин тарыхы жатат. Бир эле сөз. Калган эмне деген сөздөрдү казып отурсак, ар бир сөз түшүнүк, ар бир түшүнүк бул жашоодон алган сабак, турмуштун тажрыйбасы. Ошентип элдин тили байыйт, сөз куржуну болот. Эгерде ал төл сөздөр болсо. Киринди түшүнүктөр көп болсо кайсы бир элде, демек ал элде жаратмандыгы аз, ал башка элдерге, башка маданиятка таасирленип, жетеленип, ошолордун түшүнүгү менен жашоону калыптаган элдер түшүнсө. Эгерде кайсы бир элдин тилинде киринди сөздөр көп болуп, өзүнүн төл түшүнүктөрү аз болсо. Биздин тилде төл сөз абдан өтө көп. Ушунун баары келип акыртуу келип туруп, кайра биздин улуттук деңгээлге.
ошол улуттук демибизди кайра козгоп туруп, канат байлап туруп биз бийик урсак, дүйнөлүк бийиктикке да жетебиз. Демин үчүн. Ошондо биздин жолубуз Жоқ, андай мақта бар. Рахмат шынымен. Сау болыңыз. Сенің